Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, бул иш күнүнүн кечи телеберүүсү. Бүгүн аптанын 1-күнү, дүйшөмбү, 21-июнь. Жай кызыды, жай кызган менен биргеликте талаа иштери жана ушул жазды жарыш, күздү күрөш деп билебиз биз кыргыздар илгертен. Андыктан күз айларында Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздук маселеси кандай каралат? Себеп дегенде соңку күндөрү ушул жазгы жайкы талаа иштери менен биргеликте чоң бир чуулгандуу иштер, сугат чарбачылыгындагы маселелер жана тамак аш өнөрү жайындагы мындай таңкыстыктарды байкап жатабыз. Ошол боюнча бүгүн бизге жалпысынан эки мейман келет. Бүгүнкү эфирде алар Айыл Токой чарба жана региондорду өнүктүрүү экс-министри Тилек Токтогазиев жана учурдагы министр Аскарбек Жаныбеков мырза. Андыктан 2 саат бою мына ушул көйгөйлүү маселенин алкагында сөзүбүздү курабыз. Бизден алыстабаңыздар. Иш күнүнүн кечти кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Азыр салтка айланган музыкалык белек бизден болсун, андан соң беделдүү маекке көңүл буруңуздарды суранабыз. Биз менен биргеликте болуңуздар. Neye geldin? Meni kechirgizchi. Bari geç. O'ylaba. Ayrılıp sen seni suygan жүрөгүм içinden tarınıp geçir albayım seni dübölügö hiç kaçan meni sen suyam dersin жалган сөздү жамынып таптаса сезимдер кала берген алданып кайрылып келиптир тизе бүгүп жалынып убагында ойлосоң болот эле жакшылап сүйүмдү тапкан кезде неге келдиң кайрылып билинбей убакыттай жылдарга алмашып бара албайм жаныңа күлүм алып жылмайып өкүнүч кыйнап жата сезип турам абалың сен дагы татып көр бул сүйүүнүн азабын түйшүгүн татканмын азабына чыдадым чыныгы сүйүүнү мындай кийин балагын баркына жетип жүр сүйүү менен ойнобо мен сага кааларым бактылуу болот аябы ишенбейм мен сага
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кеч кезегибизди баштайлы. Жогоруда биз сөздүн башын айткандай, бүгүнкү эфирдин алкагында азык-түлүк коопсуздугу, ошол азык-түлүккө болгон баалардын көтөрүлүшү жана сугат маселеси жана ошол жаз жарыш күз күрөштеген менен бүгүнкү күндө жайда иштер көпүлдөп аткан учурда кандай акыбалда турабыз жана кандай маселелер көйгөйлөрдүн алдында жооптубуз. Мына ушул жана башка суроолорго биздин алдыбызда Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация экс-министри Тилек Токтоазиев келип отурат. Тилек мырза, куш келипсиз. Рахмат келип бергениңизге, убакыт бөлүп таап. Кандайсыз? Мана жакшы Тилек. Жакшы. Тилек, мындай сөздөн баштан келип турат. Мына биз экөөбүз мына ошо Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация деген аталышта министрликте жетектеп турган элеңиз убагында. Азыр болсо ал министрлик дагы да атын өзгөртүп, аны менен катар затын дагы өзгөрткөнүн айтып кетсек болот. Тагыраак айтканда, Айыл Токой чарба жана региондорду өнүктүрүү министрлиги болду. Аймактарды өнүктүрүү. Ошол аталышта гана айырмачылык болбостон ичиндеги структуралык чоң өзгөрүүлөр болгонун эфирден сырткары белгилеп кеттиңиз. Эми ошол кандай өзгөрүүлөр? Биринчиден ошо штаттык маселеден баштап, анан алардын ошол учурдагы министрликтин иштөө алкагы канчалык кеңейди жана мүмкүнчүлүктөрү кандай бүгүнкү күндө? Эми азыркы Айыл чарба министрлиги аябай мындай күчтүү, кубаттуу бир министрликке айланды да. Анткени мен иштеп жүргөндө Айыл чарба министрлигинде 888 киши иштечи, жалпы бюджети 365 миллион сом болчу да. Эгерде ошол кездеги билим берүү министрлик менен салыштырсак, биздин бюджет 120 эсе аз болчу. Азыр болсо Айыл чарба министрликте 11,5 миң киши иштейт. Бизде 888, биякта 11,5 миң киши болду. Ичине суу ресурстар боюнча агенттик кирди, жер ресурстар боюнча агенттик кирди, ветеринардык инспекция, Токой чарба жана аймактар өнүктүрүү эмеде өзүнчө экономика министрлигинде болчу, ошол дагы штатный единицалар тияк өтүп кетти да. Азыр болсо бул аябай күчтүү бир министрликке айланды. Биз дагы буга өзүбүз аракет жасаганбыз. Анткени бир ар кандай варианттар бар болгон. Айыл чарба министрликте жоюп туруп эле экономика министрлигине агенттик сыяктуу киргизебиз дегенде дагы бир пландар болуп аткан. Бирок биздин команда жок, андай болбойт. Аны наоборот мындай тескерисинче күчөтүш керек, кеңейтиш керек. Ушул өзүнчө бир азыркыдай күчтүү бир министрликке айланыш керек дегендейди биз аналитикалык каттарды жазып атып, ошого дагы өзүбүздүн бир салымыбызды кошконбуз да. Анткени айыл чарба саясатын жүргүзүш үчүн анын дагы бир рычагтары бар болуш керек да. Мен иштеп атканда суу боюнча, ветеринария боюнча, жерлер боюнча өзүнчө премьер-министр аркылуу чече тургандар болчу. Алар өзүнчө мындай баш ийбей, мындай өзүнчө саясатты ишке ашыра берчү да. Ошондуктан азыр болсо министр өзүнүн кабинетине чакырат, анын бүт барына мындай керектүү бир буйруктарды бергенге толук укуктуу да. Бүт баарын өзү чечет. Кадр маселелерин дагы өзү чечип алат. Анткени учурунда мен даже биздин департаменттердин директорлорун жумуштан алыш үчүн же жумушка жаңыны коюш үчүн премьер-министр коюп берчи. Ошондо дагы өзүндө ошо 888 кишинин ичинен дагы мындай биздин ыйгарым укуктарыбыз аябай кичинекей болчу да. Ошондуктан азыркы министрликтин бюджети дагы өзү дагы аябай бир чоң күчтүү министрликке айланды. Ошондуктан азыр булар саясатты жүргүзгөнгө аябай чоң эркиндиктери бар да. Мына сиз сөздү козгоп калдыңыз. Ушу биздин аракеттер менен ушундай ушул саясатты алдына жүргүзүү аракеттери бүгүнкү күндө ишке ашып отурат депчи. Анан штаттык өлчөмү да аябай кеңейиптир, бардык мүчтүктөр бар деп атасыз. Негизи ушул айыл чарба кандайсы, айыл чарба саясатынын негизги багыттары кандай болуш керек? Себеп дегенде биз ар дайым ошол борбордон алыстатуу тууралуу сөз кылып келебиз ар дайым. Анан мунусунда баардыгы келип эле кайрадан бир кишинин, мындайча айтканда бир аппараттын бир борбордоштурган саясатка кептелип калды. Ал эми мындай учурда ар кайсы Кыргызстандын ар кайсы өлкөнүн ар кайсы булум бурчунан ар кандай маданиятты өстүрүп жаткан же болбосо ар кайсы ошол айыл чарба багыттарындагы суроо талаптар жана ошол көйгөйлөр азайбай, тескерисинче кудум эле күчөп жатат да. Мунун себептери эмнеде жана негизги багыты кандай болуш керек деп ойлойсуз? Эми аябай жакшы суроо. Эң негизги айыл чарба министрлигинин функциясы бул
азык түлүк коопсуздукту камсыздоо, андан тышкары ушул айыл чарбаны өнүктүрүү, жаңы бир технологияларды алып келдирип, негизи бул тармакта биз мындай саясатты жүргүзө турган 4 эле эң негизги мындай ишти аткарыш керек да. Бул жер менен суунун мындай ресурстарын туура натыйжалуу колдонууга тургандай бир шарттарды түзүп бериш керек. Экинчиси бул жаңы дүйнөдөгү эң акыркы технологияларды Кыргызстанга алып келе тургандай шарт түзүп бериш керек. Үчүнчүсү ошол технологияларды түшүнгөн адистерди даярдап берүү, анан ошол айылдарга мындай ошол эле азыркы учурдагыдай, мисалы үчүн суу тамчылатып сугаруу, чачыратып сугаруу технологияларды, андан тышкары жаңы бул асыл тукум малдардын уруктарын, жакшы үрөндөрдү алып келдирип, жаңы техникаларды, жалпы айыл чарба техникаларды алып келип, кайра иштетүү тармагынан да жаңы технологияларды алып келип эметип койсо, мунун баары ишти жүргүзүш үчүн дагы каржы дагы керек да. 4-чү элемент бул каржы болуп калат. Ошондо биринчиси бул жер суу, экинчиси бул технология, үчүнчүсү адистерди анан даярдоо, анан 4-чүсү каржысын дайындап бериш керек да. Бул инвестицияларды, гранттарды, арзан, узак мөөнөттүү кредиттерди алып келип берүү. Бул министрлик деген өзү эч качан мындай бизнес менен алек болбош керек. Мамлекеттик ишканаларды азайтып, наоборот мындай шарттарды жеке секторго, фермерлерге, ишкерлерге жакшы шарттарды түзүп берип койсо эле, бизнес өзү бүт баарын улап кетет да. Ошондуктан биз ушул тармактан көп иштерди аткарганбыз. Учурунда ФСХ 9 деген долбоор боюнча 6 миллиард 200 миллион сомдун бул кандай бөлүнүш керек дегенди биз жазып бергенбиз. Анын ичинде тарыхта биринчи жолу кайра иштетүү тармагына 30%дан ушул жалпы суммадан 6 миллиард 200 миллиондон 30% кем эмес акча кайра иштетүү тармакка берилсин деп туруп бекиткенбиз да. Биз 3 негизги иштөөнүн 3 негизги тармагын аныктаганбыз. Бул биринчиси консолидация, фермерлерди азыр өзүнчө жүрүшпөй, ошолорду бириктирип ассоциацияларга, палаталарды түзүп, ал палаталарга мамлекеттик кээ бир функцияларды өзүнө өзү регуляция болуш үчүн өткөрүп берип, анан алар өздөрүнүн ичиндеги рынокты тазалаш үчүн да мындай иштерди аткарылсын деп. Бул жактан мисалы үчүн биз жана үрөн чарбаларды тазалаттырып, аяктындагы ушу үрөн чарбалардагы лидерлерди комиссияга, мамлекеттик комиссияга киргиздирип туруп, үрөн чарбаларды бүт кайра аттестация кылдырганда 40% мурун үрөн чарбаларды алган статустардын баары статусунан жок болуп, мындай айрылып калышты да. Бул статус болсо мурун аларга ушул жерлерди конкурссуз мындай алганга, арендага алганга мүмкүнчүлүктөр берчи да, жүздөп гектарларды алышчы да. Эми алардын баары тазаланды. Бул ушул мисал катары консолидациянын мисалы болуп калды. Экинчиси бул санариптештирүү тармагында биз ушул 100 күндүн ичинде эле 2 айдын ичинде биз толук кандуу бул система электрондуу документ обороты деп коет. Ушу документтер бүт баары санарип түрүндө министрликте жүргүзгөнгө жетишип калдык. Анын баарын толук кандуу кирди. Андан тышкары дагы көп толтура мындай ушул тармагында иштерди баштаганбыз. Ошол эле ГИС технологиялар аркылуу космостон бүт канча гектар буудай, канча гектар арпа, беде, жүгөрү отурузган баарын бул космостон эле эме сүрөттөрүнөн эле искусственный интеллект өзү аныктап бермек да. Канча гектар эмне отургузулду деп. Азыркы мисалы үчүн маалыматтар менен салыштырганда ошондо көп жалган маалымат, азыркы жалган маалымат экени чыгып калмак да сырткачы. Мул боюнча эми аягына чейин жеткизеби, жеткизбейби мен билбейм, бирок эң негизги сүйлөшүүлөрдү биз бул баштап Мерсико менен, анан ошол Улуу Британиянын авиа космический агентство менен биргеликте иштерди баштаганбыз да. Андан тышкары үчүнчүсү кайра иштетүү тармакта боюнча, иштетүү боюнча бул жерде биз жанакындай приоритеттүү тармак деп, анткени бизде жылда мындай болуп калат го, бир нерсени көбүрөөк көстүрүп алып туруп, экспортко сатып албай калып туруп чирип кеткен. Бул учурунда картошка ушундай болгон, азыр болсо капуста болуп атат, кээ бир учурларда пияз болуп калат. Ошондой учурларды кайра иштетүү заводдор көбүрөөк болсо, кайра иштеткен, анда
алар дыйкандар түз эле ошол заводдорго тапшырып, жок дегенде чиритпей, мындай сатып салганга мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Ошондуктан эң негизги тармак бул кайра иштетүү. Бул мындай айыл чарбанын өнүктүрүүнүн өзөгү. Эгерде биз жөн эле мындай чийки затты чыгара турган айыл чарбаны жасасак, анда биз дүйнөлүк мындай кандай десем, бул конкуренцияны эч качан утуп албайбыз да. Анткени бизде логистикалык чыгымдар аябай чоң. Кыргызстандан бир нерсени алыс жерге жеткизиш бул аябай кымбат нерсе болуп калат да. Ошондуктан мындай өзүнчө бир нишаларды да аныктап, биз болсо ошол эт нишасын, халал эт дегенде араб өлкөлөргө тапшыра тургандай каналдарды түзүп бергенге шарттарды жасап берген баштаганбыз. Ошондой эле форель боюнча биз 2 мыйзамды кабыл алдырып, ошол балык тармакты өнүктүрүү боюнча 2 мыйзамды киргенде демилген көтөргөнбүз. Кетип атканда ошо 2 мыйзам 3-чү окуудан жогорку кеңештен кабыл алды да. Бул Кыргызстандын 3 миллиард доллардык балык чарбанын потенциалын ачып берди. Буюрса, мына жакынкы 5-6 жылдын ичинде балык чарбаны өзүңөр көрөсүңөр, аябай катуу темптер менен өнүгөт да. Өзгөчө жана аквакультура деп коет, мындай сетканын ичинде бага тургандай кылып. Жана ар кандай дагы мындай өзгөчө бир нишаларды Кыргызстанда эң негизги нерсе өндүрүлүп аткан продукция эгерде $4 кымбат болсо, Кыргызстандын баасы. Башка өлкөлөрдө мели $7 мисал үчүн сатып алынса, анда бул өзү иштеп кетет, математикасы, экономикасы иштеп кетет. Бир тартып кетет, э? Тартып кетет. Эгерде мисал үчүн 5 сом, 10 сом болсо, анда биз дайыма башка жаныбыздагы өлкөлөрүбүздөн, кошуналарыбыздан көз каранды болобуз. Алар чек араны жаап салат, же мындай чек араны жаап салса, биз уже сатып албай калабыз. Ошондуктан Кыргызстандан экспортко чыгара турган продукциянын бүт баары $4 эгерде мындай кем эмес болсо, анда бул туруктуу мындай көз карандысыз бир жол катары болуп калат да. $4 көп эмес болсо. $4 аз болбош керек. Аз болбош керек. Аз болсо, анда биз сөзсүз түрдө көз каранды болуп калабыз, анткени логистика кымбат чыгып калат да. Ошондуктан эгерде андан арзан болсо, алардын баарын кайра иштетип, бул жерден керек болсо жана порошокко чейинби же бир мындай башкача формага чейин киргизип туруп, ошонун уже килограммдын баасы $4 арзан болбогондо, ошондо биз экспортко чыгара турган потенциал ачылат. Анткени керек болсо самолет менен эгерде чек араны 4 өлкөбүз тең, кошунабыз тең жаап салса дагы, биз самолет менен чыгарып мындай көз карандысыз мамлекет катары боло алабыз да, айыл чарбанын Көз карандысыз айыл чарба экономикасын, саясатын алып кете алабыз. Анан бир өтө маанилүү бир азыр сан жөнүндө айта кетейин. Кыргызстандын азыркы абалы кандай айыл чарбанын тармагында? Азыркы учурда орточо бир фермер, жалпы бүт фермер, бизде 400 миңден ашык фермер бар. Эгерде ошол ар бирин санасы чыксак, орточо бир фермер бир жылда $1,5 миң эле продукциясын өндүрөт да. $1,5 миң. Ошол эле Американыкын, Австралия, Жаңы Зеландияныкын санасак, аларда $150–170 миң чейин өндүрөт бир фермери. Демек, Америкадагы же Жаңы Зеландиядагы бир эле фермер биздин 100 фермерден ашык канча киши ишти аткарса, ошондой эле бир фермер жасап коет да. Аргентина деген өлкөнү баарыбыз эле билебиз. Ал жерде болсо бир фермер орточо $300 миңден ашык өндүрөт бир жылда. Бул 210 бир аргентиналык фермер биздин 210 фермерге барабар. Бул эмнени көрсөтөт? Бул биздин биздин айыл чарбабыз дүйнөдөгү рейтингтердин бул канча өндүрүп турган биздин фермерлер канчада көлүмдөгү мындай баалуулуктарды өндүрөт деп санасак, биздин бул Орто Африканын өлкөлөрү менен бирдей деңгээлде турабыз да. Эң артында. Даже биздин бул кошуналарыбыз баары уже алдыга чыккан. Бирок бул деген бизге аябай чоң бир мындай сигнал катары болот. Ошондуктан канча киши айыл чарбада иштебесин, биздин чыгарып аткан продукция кымбат болуп чыгып атат. Бул дүйнөлүк рынокто мындай конкуренцияны эч кандай көтөрө албайт. Ошондуктан кээ бир учурларда өздүк баасы эле дүйнөдөгү, мисал үчүн башка Европанын аябай чоң майонез менен, мындай айлыктары чоң болуп атса дагы, алар менен биз конкуренцияны утуп албайбыз да. Ошондуктан биз биринчи очередте жана
акчанын бүт барын Кыргызстанга гранттар болуп келип аткандардын баарын жаңы технологияларга жумшап, адистерди даярдап, ушул тармакка инвестиция, грант, кредиттерди тартып бериш керекпиз да. Тилек мырза, сиз азыр мына сөздүн көп бөлүгүн жана негизги баягы оюңуздун багытын сыртка чыгаруу, Кыргызстандын продукциясы кайра шетилип чыкканда да кымбатыраак болот деп эле көбүн эсе сыртка болуп атат да. Эми бирок бүгүнкү күндө өзүбүздүн ишибизге кайрылып келсек, Кыргызстан жана Кыргызстан фермерлери, дыйкандары уламдан улам утур ар кайсы жерден чыгып аткан ошо ар кайсы маалыматтык негиздеменин негизинде мындайча айтканда өзүбүздү канчалык камсыз кыла алабыз? Ушул суроо барбы? Бул эгер чындыкка жакынбы ушул сөздөр? Бул эми азыркы статус-кво. Азыр биз каякта, точка А дегендечи, азыркы точка бизде А болуп атат да. Каякка барабыз дегенге мен дагы мындай кичине айтып бердим. Бул вектор каякка болуш керек дегендей. Бирок чын эле мындай биз өзүбүздү мындай эң негизги продукциялардан только бул касыл картошка жагынан, фасоль жагынан, төб бурчагы, сүт жагынан, жана кээ бир жер жемиштерден мындай өзүбүздү толук кандуу мындай камсыздандыра алабыз да. Ошол эле жүгөрүдөн бул бирок мындай тоютка алып келе турган продукция катары алсак, көбүнчө продукциядан биз өзүбүздү толук кандуу камсыздандыра албайбыз. Бул ошол эле эт боюнча биз импорт кылган туура келип калат да, ошо башка өлкөлөрдөн алып келебиз. Таң калыштуу да негизи. Жумуртка, тиги суу май, жана ушул азык-түлүк коопсуздукту камсыздандыруу 9 эң негизги продукт бар да, ошонун ичинде эмнелер кирет? Бул нан, анан дан азыктары кирет. Бияктан дагы биз өзүбүздү толук кандуу камсыздандыра албайбыз. Анткени учурунда мисалы үчүн 12-жылы 450 миң тонна un өндүрүлсө, Кыргызстанда 20-жылы 3 эсе азайып 150 миң тоннага чейин түшүп кеткен. Биякта чоң контрабандисттердин, импорттерлордун кызыкчылыгы биздин ушул унду өндүрүүчү тармакты талкалашкан экен да. Булар менен мен дагы күрөшүп эметип, ичиндеги ким кандай каяктан ушундай импорт кылышат экен, контрабандан алып келишет экен деген кандай схемалар менен иштеткенин аныктап, ушулардын баарын ачыкка чыгарып баштаганбыз. Бул жакта жылда биздин бюджетибиз 1 миллиард сомдон ашык акчаны бюджетке түшпөй атат азыркы учурда. Ошол контрабанда менен кирип аткан салык төлөнбөгөндүктөнчү. Бир эле ундан 1 миллиард сом түшкөн жок да. Экинчиси бул картошка. Картошкадан болсо биз өзүбүздү толук кандуу камсыздандырабыз, андан тышкары экспортко кетет. Ошондуктан кээ бир учурларда жана баасы чыкпай калгандар болуп калат да. Жашылча жемиштер, мөмө жемиштер, өзүнчө бул суу май, жумуртка, эт, дагы кумшекер, анан дагы сүт жана сүт азыктары да. Ушул 9 продукция боюнча мына биз өзүбүздү ушул сүт, анан картошка менен эле мындай толук кандуу, анан кээ бир жер жемиштер менен толук кандуу өзүбүздү камсыздандырабыз. Калгандарын баарын биз импорттан көз каранды болуп атабыз да. Биякта дагы ар бир тармакта суу майды алсак, 10% Кыргызстанга көлөм өзүбүздү камсыздандырабыз. 90% импорттан көз карандыбыз да. Кумшекерди болсо, мен жаңы министрликке келгенде биздин транспорт министрлиги ошол кызылчаны жеткизиш үчүн тарифти, темир жол тарифти 5,5 эсе көтөрүп салышкан. Ошондо биринчи ошолор менен күрөшүп атып, кайра өзүнүн ордуна алып келдирип, бул биринчи биздин команданын жеңиши болгон да, биринчи айдын ичинде элечи. Бул эгерде ошол алардын демилгеси өтүп кетсе, Кыргызстанда ошол эле кезде кумшекердин баасы 1 килограмм 4,5 сомго көтөрүлмөк. Анан биздин жалпы бул кумшекер өндүрүш талкаланмакта, анткени импорттун продукциясы бизди жанакындай контрабанда менен кирип, жөн эле талкалап кетмек да. Ошондуктан аны биз сактап калганга өзүбүздүн салымыбызды коштук. Келечекте бул тармакты наоборот биз күчөтүп бериш керекпиз. Суу май болсо көз каранды болуп атабыз. Ошондуктан бу жакта эмнени түшүнүп коюш керекпиз? Сырттан бүт продукция келгендердин баарын эмне менен төлөнөт? Сом менен төлөнөбү же доллар менен төлөнөбү? Доллар менен төлөнөт. Ошондуктан биякта биз доллардын курсу кандай болуп атканы менен ошондо биз толук кандуу көз каранды болуп калып атабыз да.
Доллар ошо бир жылдын ичинде 20%га өстү. Мурун 70 сом эмес беле, 69-70 сом болчу, азыр болсо 84-85 болуп калды. Ошондуктан ар бир сырттан келген продукция долларга байланышкандыктан Кыргызстанда уже автоматически 20%га көтөрүлдү баасы. Андан тышкары дагы башка рыноктун өзүнүн мындай көтөрүлүп түшкөндөр бар. Ошол болсо акыркы баага мындай таасир этип атат. Ошол эле суу май боюнча ушундай болуп калды да, мисалы үчүн. Ошондуктан биз эгерде Кыргызстанда бааларды мындай стабилдештирүү максатында бир иштесек, анда сөзсүз түрдө Кыргызстанда өзүбүздүн өндүрүштү колдоп бериш керекпиз да. Сөзсүз түрдө колдоп бериш керекпиз. Жок дегенде өзүбүздүн керектүүлүктү жаба турганда, жок дегенде керектүүлүктүн 70%-ын жаап берсе, 30%-ын мейли биз импорттон алып келип мындай аралаштырып койсо болот да. Бирок Кыргызстандан өндүрүлгөн концепциясы менин оюмча жанакындай $4 бары кымбат болсо, ошол эле үрөөндөрдү алсак. Үрөөндөрдү Кыргызстан өндүрүүчү мамлекет катары болсо, дүйнөлүк мындай айыл чарба тармактын рейтингинде аябай алдыга чыгат да. Ошол эле Голландияны алалы. Голландия бир жылда айыл чарба продукциясын $100 миллиард ашык экспорт жасайт да. Биздин жалпы мына кумтөр менен бүт барын кошкондо азыркы курс менен эми $7 миллиард эле бары бар. Жалпы дүң продукциябызчы чыгара турган. Эми тиякта кичинекей мамлекет, биздин Ысык көл областынан кичинекей мамлекет айыл чарба эле продукциясын $100 миллиард ашык экспортко чыгарып атат. Эмнеден? Ал деген көбүнчөсү ичинде жанакындай эле үрөөндөрдү чыгарышат да. Эгерде мен көп ушу үрөөндү чыгара турган чоң дүйнөлүк компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө, ошол эле Сингента деген дүйнөдөгү биринчи Швейцария, анан Америка, Кытайда штаб-квартиралары бар, ошол эң чоң компанияда, дүйнөлүк эң биринчи орунда турган. Алар деле Кыргызстанда өндүрүштү, мындай үрөөндөрдү өндүрүшкө аябай кызыктуу болгон да. Алар үчүн кызык болгон, ошондуктан биздин климат, биздин жер, ар кандай болуп, резко континентальный деп коет, өдөө жактары бар, ылый жактары бар дегендей. Ошол үчүн Кыргызстанда биз, мисалы үчүн, бир эле гектар жерден канча мындай продукцияны өндүрсөк болот, алынын баасы канча болуп калат, аякта ар бир эме боюнча санап чыксак, аябай кызыктуу математика чыгып калат да. Ошол эле черри деген помидор барго? Ошонун 1 килограмм үрөөнү билесиңер канча турат экен? Канча экен? $20 000 турат. 1 килограмм үрөөнү. 1 килограмм үрөөнү. Эми Кыргызстанда элестетип көрөлү. Жалаң үрөөндөрдү, эми алар мындай кичинекей пакеттен 2-3 грамм эле там $50 тура тургандай кылып сатышат да. Эгерде биз ушул жакка басым жасасак, азыр уже бул тармактан кадамдар жасалган. Японистер, корейстер азыр бизде ушул үрөөндөрдү, бул ошол эле Ашкабактын үрөөндөрүн уже өндүрүп атышат азыркы учурдачы. Ушул тармакты дагы мындай жакшылап колдоо берип койсок, биздин бүт жерлерди үрөөн гана эле өстүрө тургандай болсок, биз эң дүйнөдөгү алдыңкы мындай өсүмдүктөрдү өстүрүү технологияларынын эң үстүндө болгон мындай деңгээлге жете алабыз да. Жакшы сөздөр, жакшы кептер. Эми бул азыркы күндө кыял бойдон турат десек болот. Бул тууралуу баса сизден кийин учурдагы министр келип дагы сөз козгойт. Ушул тууралуу сүйлөшүп көрөлүчү. Айыл чарба дагы учурдагы акыбал жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча бизге экс-министр Тилек Токтогазиев кеп куруп берип жатат. Азыр жарнамалык үзүндү болсун, андан соң кайрадан студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кечки кезегибиз уланталы, конокто экс-министр Тилек Токтогазиев. Мен азыр колумда мына Тилектин акыркы жазган постторунун бөлүшкүм келип турат. Ошо боюнча дагы бир аз ачыктама берип кетсеңиз, мына суу бөлүштүрүү маселеси жаралды. Мына кайрадан эле чүй өрөөнүндө билебиз, мындай чүй өзөнү, чүй өрөөнү өзү мына абдан берекелүү жер. Анан суу маселеси негизи бул жерде эч кандай бир талаштык болуп, тартыштык болбошу керек эле да, себеп дегенде чоң эле суулар, каналдарыбыз бар. Анан бул жерден эки ушул жөнөкөй эрежени киргизгенде биз фермерлерди ушул сугат суусу менен жөнөкөй эле түрдө ушул сугат суусу менен камсыздай алабыз дедик. Анан бул жактан эки чоң бир макала болуп калды. Анын бардыгын мына кыскартып
мындай айтканда маселе эмнеден жаралып атат? Бул жакта кайсы бир деңгээлде ал жакта дагы бир колунда бар адамдар, башкача айтканда мындай мүмкүнчүлүгү бар адамдар бул схемаларды өзү үчүн колдонуп атат, ачып атат жана жаап атат деген мындай жакта претензия менен кайрылып кеттиңиз. Ошол боюнча ачыктап берип кетсеңиз. Бул жакта дагы схемалар барбы? Кандай болот? Албетте бизде Кыргызстанда схема жок жерлери жок го дейм да. Азыр ошону канча тереңирээк кирсең, ошончо көбүрөөк көрөт, түшүнүп каласың экенсиң да. Бүт жерде өзүнүн бир мафиясы бар, бүт жерде бири-бири мындай кызыкчылык, жеке кызыкчылыктар мамлекеттик кызыкчылыктан чоңураак коюп койгон жерлери бар экен да. Кыскача айтып кетсем, ошол эки эрежени сөзсүз түрдө кириш керек. Биринчиси бул сууну калыс бөлүштүрүү. Азыркы биз кандай болду? 16-июнда кечинде Р-17 деген шлюз бар. Бул Москва районунда. Ошол жакка барганда биз мындай ушул суу кризис болгондо мен как раз ушул тармактагы лидерлер менен кеңешип, ушул маселени кантип чечсек болот, кандай министрликке бир кеңештерди берсек болот, келгиле чогуу бир кеңеш берели дегендей кылып чогулдук. Анткени дыйкандардын баары чалышат, ыйлайт, эме бүт суу болбой уже өлүп атат баары дегендей болуп атат. Ошондуктан жана Р-17 деген объектке барганда, аякта ошол учурда 300 литр секундага 1 секундта бере турган көлөм чыгыш керек экен да, кагаз боюнчачы. А по факту болсо 1300 1 куб секундада ашыгыраак 1 тонна суу деп койсок болот, секундада ашыгыраак ошол шлюз аркылуу кетип атыптыр да. Ошол эле учурда Килтеген, Панфилов районунга болсо 200-250 эле литр. Бул анын ичинде 8-9 жанакындай шлюздар бар. Анын уже аягына чейин эчтекеге жетпейт да. Куп-кургак болуп турат да. Ошондуктан бул эмнени көрсөтүп атат? Эгерде Сокулук райондо, Москва райондорунда жана шлюздарды жакшылап текшерсе, жанакындай сол чөндүккө кетип аткан акчалар менен берилип аткан суулар көп кенен чыгат да. Ал мисалы үчүн 1 гектарга 270 сом расмий төлөсө, бейрасмий дагы 2,5 миң сом, 3 миң сом ошо каналда иштегендерге берип коет экен. Анан ошол акча менен 1 гектарга да 1 гектар эле, эми санап көрөлү, жүздөгөн, миңдеген гектарлар бар. Ошолордун жана 2,5 миң сомду 100гө көбөйтсөк, 1000ге көбөйтсөк канча болуп кетет? Аябай эле чоң суммалар бул бир эле каналдын иштеп аткан кишисине өтүп кетет да. Ошондуктан мындай бул жерде мурунтан бери иштеп аткан схемалар бар экен. Ал боюнча жөнөкөй дыйкандар менен сүйлөшүп, ушул тармактагы лидерлер менен сүйлөшкөндө баары мындай бирдей айтышты да. Ошондой эле мисалы үчүн Ысык Ата райондорду, Аламидин райондорду алсак, аякта ошол эле Акылбек Жапаровдун талалары бар экен. Ага эмнегедир жана бир канал аркылуу суу кенен жетет экен, а бирок андан кийинки дыйкандарга болсо бир дагы литр суу жетпегенди, алар дагы мындай дыйкандардын сүрөттөр, видеолор менен аныктап көрсөтүп бергендери болду. Ошондуктан биякта биз эң негизгиси сууну калыс бөлүштүрүлсө, бирөөлөргө көбүрөөк бербей, баарына бирдей мындай туура калыс бөлүштүрүп берсе, азыркы деле көлөмдөгү суу баарына кенен жетет да. Азыр болсо кээ-бирлер көбүрөөк алдырып алып туруп өзүн сас кылып атышат талааларын. Же кээ-бир жерлерин же мындай туура эмес бөлүштүрүлүп аткандыктан мындай ушундайга жетип атабыз да. Экинчи эрежеси бул 100 литр 1 секундта бере турган көлөмдөн азыраак көлөм берилбеш керек бир талаага. Эгерде ар бир талаага бөлүштүрүп атсак, ошондо бул напор менен берилиш керек да. Эгерде напор менен берилсе, анда батыраак суу мындай жетет эң аягына чейин. Анан бир таланы эртерээк мындай сугарып кеткенге жетишип калат да. Мисалы үчүн 100 литр 1 секундадагы напор менен бул 4 гектар жерди таланы 1 суткада толук кандуу мындай сугарып берет да. Ошондо мисалы үчүн 20 гектарды алсак, бул 5 суткада сугарып бүтөт. Бирок ошол эле 20 гектарды 5 талага 4 гектардан 20 литр секундага жана 100 литрди 5ке бөлүп туруп берип салса бир убакытта, анда ошол эле талаларды 10 күндүн ичинде сугарат. То есть 2 эсе көбүрөөк убакыт кетет да. Ошондуктан эгерде жана муну бир эреже катары 100 литрден 1 секундада кем эмес суу берилсин талаларга деп туруп, бул жана
суу пайдалануучулардын ассоциациялары менен чогуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, министрлик тарабынанчы ушундайды бекиткиле, мындан азыраак бербегиле, графикти башкачараак түзгүлө, баарына бир эптеп эле бергенде эмес, эми элестеп атабыз да, мындай аз суу берсе бул чойлуп шашпай, бияктын баары саз боло берет, аягына суу жетпей калат. Биягы эгерде мындай түртүп берсе, бул бат баарын сугарып туруп, жаптың бүттү, экинчисине өттүң, бат сугардың, жаптың, үчүнчүсүнө өттүң, ушинтип кете берет да. Ушундай эле бул жалпы БЧКныкындагы, мисалы үчүн Панфилов менен эң алыскы Панфилов менен Жайыл районунда болсо күнү түнү суу бергендей кылыш керек, анткени аякка жетпей калат да. А бирок калган мисалы үчүн ысык ата алам биздин Сокулук эме Сокулук менен Москва райондорунда болсо күндүз гана бердирип, кечинде БЧК толгонго мүмкүнчүлүк берип, анан БЧК кечинде толгондо суу көтөрүлөт да. Көтөрүлгөндө шлюзду ачканда катуу напор менен берилип, бул суу бүт жагына кенен жете тургандай ыкма да. Ошолорду эгерде бекитип койсо, мына эки эле бул эч кандай кошумча бюджеттен акча талап кылбайт. Бирок бул жылы уже мындай маселени чече тургандай биз мындай ошол тармактагы эң чоң чарбалар менен кеңешип атып, профессионалдар менен кеңешип атып, ушул эки эрежени бекитиш керек деген мындай натыйжага келдик да, жыйынтыкка келдик. Ошондуктан мындан тышкары дагы кийинки жылдарга эмне кылыш керек? Скважиналарды күчөтүш керек. Мурун Союздан бери иштебей калган скважиналар бар, ошолорду ордуна алып келиш керек. Мен бул боюнча декабрь айында эле былтыр ошол Москва, Жайыл, Панфилов райондорду кыдырып, ушул жазында ушундай суу менен маселеси болот, суунун аз болот дегенди заранее прогноз болуп, биз ушул жерлерди руарлардын өкүлдөрү менен барып, баарын кандай кылсак болот деп изилдөөнү жүргүзгөнбүз. Ошондо мына биринчиси бул скважиналарды оңдоо боюнча, экинчиси бул бассейндерди, БДР, БСРлер деп коет, ошолорду дагы толуктап, жана тоодон түшүп аткан суулардан эмесин, суусун чогултуруп, анан керектүү убакта дагы кошуп сууну кошуп бергендей кылыш керек. Үчүнчүсү бул ОЧК-2 деген долбоор, бул Кемин жакта 15,5 километр узундугу менен ушул каналды, бул өтө маанилүү канал, ушуну дагы салыш керек. Бул эмне үчүн салыш керек? Азыр чуу суусу мындай түз кетип аткан жеринде, батыш БЧКга кошулуп аткан жерде, жерге чейин ушул чуу суусунда жердин астына суу кирип кетет да, таштак жер. Анан жердин астына суу кетип туруп, 400 миллион куб бир жылда суу жердин астына кирип, Казакстандын территориясынан башка жерден чыгып калат. Ошондо эки өкмөт аралык сүйлөшүүдө 42% Казакстанга суу кетиш керек, чуу суусунуку, 58 Кыргызстанга түшүш керек да. Ушул 400 миллион куб эсепке саналбайт да, ичинде кирбейт. Ошондуктан эгерде биз ушул жана таштак жерге жеткизбей, дагы 15,5 километр мында айлантып туруп, кайра чуу суусуна кошуп берсек, ошондо кошумча 400 миллион куб кошулуп, жана батыш БЧКда азыр 60 куб бир секундада кирип аткан напор менен кирип атса, бул дагы 70 куб кошуп берет да. Ошондо биздин БЧКга 2 эсе көп суу кошулуп берет. Бул долбоорду мен тоже декабрларда айларында өкмөт жыйынында көтөргөм. Ошондо суу ресурс боюнча агенттик бизге баш ийчи эмес, ошон үчүн айла жокту Новиков аркылуу көтөртүрүп, маалыматтарды ошол Новиков аркылуу алганбыз. Ошондо канча бюджет керек дегенде Таштаналиев деген ошондо директор болчу агенттиктин, ал киши 52 миллион доллар кетет деп 15,5 километр каналга. Эгерде ушул 52 миллионду 15 километрге бөлсөк, бул орточо 3 миллион 355 миң доллар 1 километр каналды жасаш үчүн деп санап берген да. Мен болсо Новиковтагы жүрөгү түшүп калды, бул кандай деп. Биз эчтекени билбейбиз, бирок бул кымбаттай болот да. Эми өтө эле кымбаттай болот да бизге. Албетте. Биякта биз битумду кошпосок, башка бир мен сурадым да, биз эмне бул бир асыл таштар менен алтын менен жасай турган канал болот атабы. Эмне үчүн мындай кымбатпа? Бизге техника экономикалык негиздемени өткөрүп бергилечи. Мен муну ачык жарыялайын бүт жерге, интернетке чыгарабыз. Анан дүйнөлүк компаниялардан тендер жарыялап туруп, керек болсо Израилден болсо, башка өлкөлөрдөн да болсо, эң алдыңкы компаниялар келип, ушул 15,5 километрди керек болсо башка технология менен кандай каналды жасасак болот деп өзүнүн сунуштарын берсин деп айткан да.
Бирок тилекке каршы бул жыйын эң акыркы жыйындардын бири болуп калды. Бул ошол январь айларында болуп калыптыр. Анан бул маселе азыр деле ачык да. Бул жана ТО деп коет, технико экономическая база негиздемесин ачыкка чыгарыш керек, сөзсүз түрдө. Ошондо дүйнөлүк компаниялар дагы тендерге катыша тургандай кылып, кээ бир эле бүт баарын анализ кылып көрсө, мурунку тендерлерди ушул бир эле компаниялар утуп жүргөн да. Аякта дагы чоң схемалар бар. Аякты текшере турган негиздемелер бар. Ошол үчүн сөзсүз түрдө бияктан дагы мындай аякты казып чыкса, негизи айыл чарбага өнүктүргөнгө 30 жылдан ичинде 1 миллиард доллардан ашык гранттар, кредиттер келген да. Бирок биздин карапайым жөнөкөй дыйкандар ошолордун баарын көрдү, сездиби? Инфраструктура оңолдубу? БЧКны бир жолу ошол 30 жылдын ичинде жок дегенде тазаладыбы? Каналдарды мындай жанакындай чоң инфраструктуралык баарына мындай таасири тийген бир нерселер жасалдыбы? Жок. Ошондуктан мындай жалпы айыл чарба тармагындагы чоң бул системага ар бир жагына аябай көп суроолор бар да. Суроолор көп, адаттай жоопторубуз аз болуп атат. Бизде азыр чакан сюжет болсун, туура тамактануу адам баласынын ниесине кандай, иштөөсүнө кандай таасир этет экен. Андан соң ушу Тилек Токтогазиев мырза менен айыл чарба маселелерине болгон өзүнүн мындай курч пикирлерине кулак салалы. Келиңиздер. Эгер биз мээдеги бардык суюктукту алып, калганын азыктык баалуулугуна жараша компоненттерге бөлсөк кандай болот? Кургатылган мээнин эң салмактуулугу липиддер деп аталган майлар болот. Белокторду жана аминокислоталарды, микроэлементтердин жана глюкозанын ийиздерин мээ затында табууга болот. Компоненттердин ар бири организмдин ишине, өнүгүүсүнө, маанайына жана энергия деңгээлине түздөн түз таасир этет. Бул түштөн кийинки жакшы маанайбы же түнкү тынчсыздануубу? Бул сезим тамактын мээге тийгизген таасиринен келип чыгышы мүмкүн. Мээ үчүн эң маанилүү майлар омега-3 жана омега-6. Бул маанилүү май кислоталары мээнин деградациялык ооруларынан алдын алат. Мээ аларды тамак аштан алышы керек. Омега майларына бай тамактар бар. Мисалы, жаңгактар жана куурулган балык клетка мембраналарын түзүү жана сактоо үчүн өтө маанилүү. Омега майлары ден соолукка пайдалуу деп эсептелет. Бирок алардын транс жана каныккан майларын кесиптештерин көп жесе, мээге олуттуу зыян келтириш мүмкүн. Белоктор жана аминокислоталар өсүү жана өнүгүүнүн курулуш материалы болуп саналат. Жана биздин жыргачылыгыбызга жана жүрүм-турумубузга таасир этет. Аминокислоталардын курамында нейрондор арасында сигналдарды өткөрүүчү химиялык заттар, нейромедиаторлордун прекурсорлору бар. Алар маанайга, уйкуга, көңүлгө жана салмакка таасир этет. Тамак жегенден кийин эс алып, же көп белоктон турган бай тамактан кийин күчтөнүп калабыз. Ингредиенттердин татаалай калышы көңүлгө таасир этүүчү заттардын бөлүнүп чыгышын стимулдай алат. Адреналин, дофамин жана серотонин. Бирок алар үчүн мээге кирүү оңой эмес. Ошондуктан аминокислоталар чектелген жеткиликтүүлүк үчүн күрөшүшү керек. Тамактануунун ар түрдүүлүгү мээдеги маалымат каражаттарынын тең салмактуулугун сактоого жардам берет. Бул биздин маанайдын тез өзгөрүшүнө жол бербейт. Башка органдар сыяктуу эле мээге микроэлементтердин үзгүлтүксүз берилиши пайдалуу. Өмө жемиштердеги антиоксиданттар мээни чыңдайт жана микробтор менен күрөшүүгө жардам берет. Ошондой эле мээни көпкө чейин иштетет. B6, B12 жана B9 витаминдери жана лимфа кислотасы сыяктуу күчтүү микроэлементтер болбосо, мээбиздин иштеши начарлашы мүмкүн. Минералдардын төмөн концентрациясы, темир, медициналык натрий ошондой эле психикалык ден соолуктун жана эрте таанып билүүнүн өнүгүүнүн негизи. Мээ баалуу азыктарды натыйжалуу иштетиш үчүн ага
энергия керек. Мейвис жалпы дененин 2% гана түзгөнүнө карабастан, ал 20%га чейин энергияны сарптайт. Анын көпчүлүгү тамак аш сиңирүүнүн натыйжасында глюкозага же кандагы кантка айланган углеводдордон алынат. Маңдай бөлүгү глюкозанын деңгээлин басууга дароо жооп берет. Чындыгында мээнин иштешиндеги өзгөрүүлөр тамактануунун негизги белгилери болуп саналат. Мисалы, биз глюкозаны такай алып турабыз дейли. Углеводдун белгилүү бир түрү мээге кандай таасир этет? Углеводдор 3 түргө бөлүнөт: крахмал, кант жана клетчатка. Көбүнчө этикеткаларда алардын бардыгы углеводдордун курамындагы тилкеде жалпысынан жазылган. Кант менен клетчатканын жалпы массадагы үлүшү жалпы дененин, айрыкча мээнин реакциясына таасир этет. Ак нан сыяктуу гликемиялык индекси жогору болгон азыктар глюкозанын канга тез киришине себеп болот. Андан кийин канттын деңгээлинде. Кандагы канттын деңгээли төмөндөйт. Ошону менен бирге биздин көңүлүбүз жана энергиябыз азаят. Экинчи жагынан сулуу, жарма жана бурчак өсүмдүктөрү глюкозаны жайыраак бөлүп чыгарат. Бул болсо бирдей деңгээлде концентрацияланууга мүмкүндүк берет. Мээнин туруктуу энергиясы үчүн витаминге бай тамактар менен тең салмактуу тамактануу керек. Бир нерсени тиштеп, чайнап, жутуп гана койбостон, сиздин жегениңиз организмдеги эң маанилүү органга түздөн түз таасир этет. Айыл чарба тамак аш өнөрү жай жана мелиорация экс-министр Тилек Токтогазиев бизде мейманда. Тилек мырза, биз мына жогоруда 2 блок боюнча негизги сунуштамаларды, пикирлерди жана ачуу сын пикирди уктук. Менде мындай сурайм, баягы азыр айыл чарба темасынан бир аз арактай турган болсок, мына экс деген макамга ээ болуп, чын-чынына келгенде бүгүнкү күндөгү министрликтин кылып аткан иштери менен эч кандай ишиңиз деле жок болбош керек болчу да. Эмне үчүн дале темадасыз, эмне үчүн дале ушул үчүн алып урушуп, мындай айрым учурда айтып атам, бирок дале жана ошо тегирменге каршы кыймылдап атканда өзүм сезип жатам деген дагы сөздөрүңүздүн айрымдарын байкадык да. Мунун себептери эмнеде деп атат? Эми биринчиден кандай десем, Кудайдын буйругу менен ушул 100 күн болсо, кыска болсо дагы, бирок ушул тармакты башкара турган киши катары болдум да. Бул Кудайдан берилген бир аманат катары болду. Ошондуктан мындай кетип калсаң дагы, кетсең дагы, кетирсе дагы дегендей сен бул тармакты мындай өзүңдүн балаңдай болуп мындай көрөт экенсиң. Ошол эле учурда көп дыйкандар бул Кыргызстан боюнча алар дагы министрликке барганда кат жазып киришет. Аяктан мындай жакшы бир реакция болбогондуктан эми чечебиз, жазайбыз, караштырабыз дегендей эле типовой реакция болуп, алар айла жоктон өкмөт үйүнө барып, Мариповду менен мындай талап кылышып, алар менен сүйлөшүп, бул маселелер жогорку кеңешке чейин чыгып кетип аткандайлар болуп атты. Анан ошол көп чалуулар башталды да, телефон мененчи. Тилек, сиз менен мурун иштедик эле, жакшы бир мындай реакция болуп турду эле. Азыр болсо кайрылып атабыз, бирок мындай убагында реакция болбой, кичине мындай жооп болбой, же жооптор дагы мындай бизди канаттарында турбагандай кылып бир жооптор берилип атат деп мындай айтышкандан, муну бир повесткага киргизе тургандай керек болсо, мына биз учурунда жаңы эң биринчи баштаганда эле Спутник информагентство аркылуу, маалымат агенттиги аркылуу чыгаралы дедик элек. Ошондо ошол жака анонс бергенде эле өкмөттөн сразу реакция болуптур. Зам министрди, андан тышкары дагы суу агенттиктин өкүлдөрүн жөнөтүшүптүр. Дароо эле да, мындай бат реакция болуп кетти да. Анткени биякта мен билбейм, мүмкүн муну уже саясий жагынан карап башташтыбы дегендечи. Ошондуктан эми эгерде баары жакшы болсо, баары сонун болуп кете берсе, мен өзүмдүн эле окаттарымды жасап жүрө берем да. Анан кайра-кайра WhatsApp'тын баары толуп, эмелерди, сүрөттөрдү жалышат, видеолорду жөнөтүшөт. Ушинтип баарын эметип атканда, суранып эметип атышканда, алар менен мындай мурунтан бери иштешип жүрдүк да, министрликте. Анан
айла жоктон кой мейли көтөрүп эле коеюн, эми көтөрүп койгондо бир мүмкүнчүлүк болуп бир жардам берип калса, бул дагы өзүнчө жардам катары болот. Мен айтып койгондо, чыгарып койгондон эч нерсе кемип кетпейт да, туурабы? Ошондуктан айтып коелу, чыгарып коелу. Бул эң негизги азыр мамлекеттин, өкмөттүн повесткасына биринчи орунда турган тема катары болуп кетсин, башкаларга алыксыбашсын. Азык-түлүк коопсуздук, бааларды мындай жөнгө салуу боюнча иштерди, бул азыркы суугат маселеси деген бул эң биринчи маселе болуш керек. Эч кандай конституциялык реформа, эч кандай мыйзамдарды өзгөртүү, эч кандай структураны өзгөртүү деген маселелер, булардын баары бул конституция менен биз өзүбүздүн элибиздин курсагын тойдура албайбыз. Конституция менен биз мындай балдарыбыздын курсагын тойдура албай, аларга түшүндүрө албайсың. Конституцияны көрсөтүп, мына чыдап тур, конституциябыз келип атат дегенде бир эчтеке тамак бышырып бере албайсың. Ошондуктан азыр мындай керек болсо башка иштерди кичине токтото туруп, эң негизги приоритети ушул азык-түлүк коопсуздук, бааларды жөнгө салуу жана суугат маселелерин. Анткени мына уже буудай менен арпаныкы өлдү бүт баары. Кээ бир ошол Панфилов райондорунда 80%га чейин түшүм азыраак алабыз дегендей божомол уже чыгып атат. Панфилов, Жайыл району анткени суу жетпей калды аяктаргачы. 80%га чейин. Бул демек күнүсүп кетти, суу жетпей калды. Уже тамырлары өлдү да. Азыркы учурда эмнени куткара турган убакыт азыр жүгөрүгө кичине эле калды азыр. Жүгөрүнү эгерде бербесе, анда сөз бул дагы аябай катастрофа чоң болот да. Кызылча жана жаңы себилген беде да. Ушуларды үчөөнү дагы азыр өзгөчө бүт Чүй область боюнча каякта ушул культуралар отургузулганды аныктап, картага түшүрүп, ошолорго биринчи очередде суу бериш керек да. Калган, мисалы үчүн, эски беде мурунтан бери тамырлары терең кеткен бедени сугарбай койсо, ооба кичине жайыраак өсөт, бирок андан эчтеке болбойт. Бул кызылча жүгөрү, өзгөчө жүгөрүгө эгерде басым жасап алса, анда биз азыр уже эмнени айтсак болот, мурдагы жыл менен ушул убакыттагы салыштырсак, тоют мурдагы жыл менен салыштырганда, ушул убакыт менен салыштырсак, 2 эсе кымбат болду. Мисалы үчүн, арпа былтыр 9 сом болуп атса, азыр 18 сом болду. Ошондой да, эми бул жалпы дан азыктарды кымбаттаганга алып барат. Бул күзүндө, кышында 100% кымбатыраак болот да. Эт эмне үчүн? Эт, сүт, жумуртка кымбатыраак болот, анткени алардын тоюту дагы бүт жүгөрү. Биякта бир эле шанс бар, бул жүгөрү да. Жүгөрү өзүбүздүн көлөмү керектүүлүккө караганда көлөмү көбүрөөк өстүрүлөт. Ал экспортко кете турган культура болчу. Ошондуктан эгерде жана чектөөнү киргизебиз деп атышат, чектөөнү киргизип калса, бул баасы түшүп кетиши мүмкүн, бирок бул жерде кайра эле мындай жүгөрүнү өстүрүп аткандар, дыйкандардын эсебинен мал чарбаны иштетип аткандар утуп кететчит да. Бирок булар дагы жүгөрүнү өстүрүп аткандар канча чыгымдар азыр мындай алынышта кетет. Суу азыраак болгондуктан түшүмү азыраак болот. Ошондуктан булар да өзүнүн өздүк баасына чыгара албай калышы мүмкүн да, эгерде жана чектөөлөрдү киргизип алсачы. Пайдасын чыгара албай, булар кредиттерди төлөй албай, кымбат кыйналып кетиши мүмкүн да. Ошондой эле азыр менин угушум боюнча министрлик тараптан ошол эле картошка менен сайбиске дагы ошондой чектөө киргизебиз дегенде болуп атат. Бул жактан дагы өтө мындай кылдат мамиле менен көңүл буруп жасаш керек. Анткени эгерде азыр талаадан чыга баштаганда, азыр мисалы үчүн чектөөнү киргизип салса, талаадан чыга баштаганда ошого чейин жана контракттар түзүлүп, мисалы үчүн Казакстандан, Россиядан контракттар келебиз дейт да, алабыз дейт, бирок чектөө турса, алар контракт түзбөй коет. Анан учурунда базарга аябай кенен чыкканда, өзүбүздүн керектүүлүктөн ашыгыраак болгондо баасы кайра түшүп кетиши мүмкүн. Анан кайра эле биздин дыйкандар көп мындай чыгымдарга барып калышы мүмкүн да, өздүк баасын жабылбай калгандай болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биякта ар бир ошо чечимдерди мындай жакшылап карап, тиги бат-бат өзгөрүүлөргө бат чечимдерди дагы өзгөртүп туруш керек. Анан кийинки кесепеттерди дагы жакшылап ойлонуш керек да. Учурунда мисалы үчүн биз январь айындагы бааларды ала кетсек, 20-январда ярмарканын баалары болуптур. Биз уюштуруп жүрбөдүк белек ярмаркаларды, жума сайын уюштуруп жүрдүк. Бул жерде мына эт 390 сомдон болчу экен. Тооктун эти 130-140 сомдон,
картошканын баасы 22 сом, пияздыкы 15 сом, сабиз 20 сом, тиги кумшекер 47 сом. Демек, ошол учурда бул кышка карабай, эмнегедир бааны кармай тургандай биз механизмдерди киргизип, мындай кармап турганбыз да. Эмнегедир азыр бүт бары кымбатыраак болуп атат да. Демек, бул жерде дагы мындай ар кандай ошол эле дыйкандар менен, ошол эле заводдор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, силерге биз мындай кадамдар жасап берели, силер бизге дагы биз тарапка келип, бизге жардам бергиле, баасын түшүрүп бергиле, келгиле деп сүйлөшөбүз десе, алар менен дагы мындай сүйлөшө тургандай мүмкүнчүлүктөр бар. Кээ бир импортерлор менен бизден мисалы үчүн суранып атышты, ошол эле банктардын комиссияларын азайтып бергиле депчи. Банктын тиги чет өлкөгө жөнөтүп атканда комиссия алышат да. Ошол жактан деле 1% алсаң деле ал канча деген акча болуп кетет. Ири сумма болуп кетет. Ал деле мисалы үчүн мүмкүн 1,5-2 сомго кымбатыраак болуп кетиши мүмкүн. Ошол 1,5-2 сомго чүргөндө деле бул эффект болот да. Ушинтип атып ар кайсы жактардан чогултуп НДСти алдырып, мисалы үчүн чийки затка өзгөчө чийки заттын НДСин алдырса, кийин бул Кыргызстанда чийки зат Кыргызстанга мейли кирсин сырттан, бирок кайра иштеткен жагын күчөтүп алсак, ошол чийки затты колдоно тургандай. Демек биз чийки затты киргизебиз, кайра иштетебиз, кайра уже мындай толук кандуу өндүрүлгөн продукцияны болсо биз уже сыртка мындай кошумча нарк акчасы менен сыртка жөнөтөбүз да. Ошондуктан мындай көп иштерди азыр деле жасатсак болот, жана мындай бааны азык-түлүк коопсуздукту камсыздаш үчүн дагы иштерди аткарса болот. Өзгөчө азыркы министрликтин механизмдери, рычагдары аябай чоң. Бизде андай жок болчу. Тилек, чоң рахмат сизге. Дерлик ушул азык-түлүк коопсуздугу боюнча өзүнүн жалпы көз караштары менен жана структуралык түшүнүктөр менен бөлүшүп кеткен Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация экс-министри Тилек Токтогазиев болду. Албетте мен түшүнгөнүмдөн Тилек мырза бул тема абдан эле кенен, баягы козголгон сайын козголо турчу, иликтеген сайын изилдене турчу мындай бир терең тема. Өзү биз ошо агрардык мамлекетте ошо 30 жылдан бери негизги саясат ушул басым болуп атат, бирок дале ушул жогоруда сиз айтып кеткендей 1 миллиарддан ашык ошо сырттан келген акча каражат кудум ушул жана Чуу дарыясынын суу астына кирип кеткендей өтө кейиштүү бир акыбалда турабыз. Ошондуктан сизден ушул темада кандай бир ой пикирлер бар болсо, Кудайга шүгүр, бүгүн ошо социалдык тармактар бар экен, түйүндөр бар экен. Улам отуруп карап турабыз. Иштериңизге ийгилик болсун. Кылып жаткан, бөлүшүп аткан пикирлериңиз үчүн чоң рахмат айтабыз сизге. Чоң рахмат. Бизде азыр эко фэшн деп аталган өзгөчө бир көрсөтмө болуптур. Кесиптештер өз көзү менен барып көрүп келген. Негизи дүйнө жүзүндө жашыл экономика жана эко кыймылы канчалык деңгээлде маанилүү экенин түшүнүп, ошол нерсени маданиятка айкалыштырган аракет кылган биздин жаратмандарга алкыш, чогуу көрөлү. Биздин сынакта 40 катышуучу болду. Бул студенттер, Кыргызстандын окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү. Онлайн форматта жарым финал өттү. 25 мыкты коллекция тандалып алынган. Бүгүн финал. Биздин гран-принин жеңүүчүсү Санкт-Петербург шаарында июль айынын ортосунда өтө турган мода жумалыгына катышат.
конкурса это Сынактын максаты коомчулуктун көңүлүн кийимдерди аң сезимдүү колдонууга буруу жана албетте жаш дизайнерлерге алардын чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. реализовать свой творческий и креативный потенциал. Башкача айтканда, биз секонд-хенддеги кийимдерди колдонуп, кайра иштетип, башкача кийимдерди тейип, аларга экинчи дем беребиз. Одежду, в общем, даем ей второе дыхание. Меники аралаш стиль, casual жана романтик. Макияжды 40 мүнөт жасашты. Делали, Образга 20 мүнөт кетти. 20 одели, наверное. Я 3 жыл мурун мен көрүүгө тыюу салынган тасманы көргөм. Анда мода индустриясы жаратылыштын булганышы боюнча экинчи орунда турары көрсөтүлгөн. Ошондо мага ушундай сынакты уюштуруу идеясы келди. И тогда мне пришла вот идея организовать такой конкурс. Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev. Erkin, kayradan Kayradan эфирдебиз. Сиздер көрүп жаткан иш күндүн кечи телебөрүүсү, кештин кезекчиси мен Эркин Нурбаев. Мына бир канча убакыттан бери ошол коомчулукта кызуу талкуу болуп жаткан жана баарыбызды ойлондуруп, эми баягы кааласак да ошо кара курсак маселеси биринчи орунда экен туугандар. Ошон үчүн жаз жарыш күз күрөш дейт. Ал эми ушул жайдын аптаптуу ысыгында биздин күздө жей турган, күздө күн көрө турган тамак аш маселеси кандай болот? Аны мындай жалпак тил менен айтканда тамак аш коопсуздугу деп билебиз. Мына ушул боюнча мына жогоруда Тилек Токтогазиев өзүнүн кайсы бир деңгээлде ачуу сын пикирин айтып кетти эле. Азыр болсо расмий бийликтин позициясын угуп көрөлү. Ал үчүн бизде конокто Айыл Токой чарба жана региондорду аймактарды өнүктүрүү министри Аскар Жаныбеков мырза келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Куш келипсиз. Рахмат. Келип бергениңизге. Мен ойлойм, азыркы учурда коомчулуктун көңүл чордонунда ушул дал ушул сиздин кылып жаткан ишмердүүлүгүңүз, анан ушул атайын 1 саат убакыт келип бөлүп берем дегениңиз, демек кайсы бир деңгээлде сиздин суроолорго ачык экениңизден кабардар берет дагы. Мага мисалы мени кызыктырып турган нерсе, бүгүн дүйшөмбү, жаңы аптанын биринчи күнү кандай иштерден келип отурасыз? Эмне маселелерди бүгүн чечип келатасыз ушу студияга келишекте? Эркин, биринчиден чакырганыңарга чоң рахмат. Силердин бул ушул дүйшөмбү күнкү кечки берүүңүздөр абдан мындай Кыргызстанда телекөрүүчүлөр арасында абдан мындай бир талапка ээ болгон, баягы көп адамдар көргөн сиздердин телеберүүңүздөр. Сөзсүз буга чакырганда мен келбей коюш мүмкүн эмес эле, биринчиден. Экинчиден, ошол сиздердин да телекөрүүчүлөргө маалымат беришибиз керек. Бүгүнкү күндө акыбал кандай болуп жатат. Анан мен тактап айтып коеюн, тактоо иретинде. Бүгүнкү күндө биздин министрлик
айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министрлиги. Өзүнүн курамында бүгүн токой чарба дагы, суу чарбасы дагы, жер ресурстар агенттиги дагы, ветеринария жана фитосанитария кызматы, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, региондорду өнүктүрүү агенттиги жана мурдагы айыл чарба министрлиги ушул толук ушундай жаңы структура түзүлдү. Эгерде 1 январь 2021 жылга биздин айыл чарба министрлигинде 889 адам иштеген болсо, бүгүнкү күндө 11500 адам эмгектенет. Бул ушундай реформага баруунун негизи эмнеде болду? Эмне үчүн мындай чечим кабыл алынды? Эмне үчүн мен бул чечимди туура деп эсептейм? Барлык аракеттер региондорду өнүктүрүүгө багытталган. Регион бул ким? Регион бул биздин 65-67% калкыбыз. Бул биздин айыл чарба товар өндүрүүчүлөрү негизинен. Жер менен дагы, суу менен дагы, мал менен, токой менен, жайыттар менен байланышкан маселелер. Ошолордун баардыгы буга чейин кандайдыр бир деңгээлде ошол биздин айыл чарба товар өндүрүүчүлөрдүн маселелери, көйгөйлөрүн чечүү маселеси кыйыныраак болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө ал маселе дээрлик бир министрликтин көзөмөл астында жана өтө оперативдүү чечилип атканын биз бүгүн көрүп атабыз. Мына мен мисал үчүн айтып койгум келет, мисал катары. Мына Ош областын кыдырганыбызда дагы, Баткен, мейли, Нарын областы, Жылыс көл областын кыдырганда ошол кызматтардын жетекчилери болгон региондордогу көйгөйлөрдү жеринен чечип. Мына эркин мындай дейм, карап көрсөңөр, көйгөйлөр өтө чоң көйгөйлөр деле эмес. Ошол көңүл бөлүп жетекчилик чече турган көйгөйлөр. Мына ошолор мисалы үчүн Ысык-Көл областына барганда биз ушул 4 күндүк иш сапар менен мурункудай эле барып кезип коюп кетип калыш эмес. Ушул Ысык-Көл областынын ар бир районунда, ар бир көйгөйү бар жерге барып, ар бир тармактын болуп аткан иштерин көрүп, жеринде чечиш максатында 4 күн толугу менен Ысык-Көл областы кыдырылды. Бул Ысык-Көл областын кыдырыш үчүн 4 күн бул абдан кенен убакыт да. Ошондо көйгөйлөрдүн 86-сын көрүп ордунда, ошонун 74%-ын ошол жерден чечип келдик биз. Карасаңыздар, бул абдан бир оперативдүү чечим кабыл алуу, бунун жыйынтыгы өндүрүштүн алдыга жылыш. Бул көйгөйлөрдүн чечилиши жериндеги биздин мекендештердин кыйналбай айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү деп айтылат да. Мына ошон үчүн мен ойлойм, бул чечим абдан туура болгон. Министрликтин бүгүнкү курамындагы бекилиши бул жер жериндеги биздин мекендештердин дагы ою мына ошондой. Жогоруда ушул сиздин сөзүңүздө баягы бышыктап кетти эле, Тилек Токтогазиев мырза айтты эле, ушу мен иштеп аткан учурда 888 киши ушу кадрдык түзүмдө иштеди эле, азыр 11,5 миңге чыкты киши башынсан деп. Мындай өзөктүү структуралар өзгөрүүлөр бир гана Минэконом менен Минфиндин биригишүүсүндө көрө алдык, ал дагы аябай чоң структурага айланды. Анан ошол негизде мындай аймактарды өнүктүрүү деген чоң бир түшүнүк жана ошол структура түзүм ишиңизге киргенден кийин негизги маселени ошол борбордон алыстатуу, айылдык өздүк башкарууга жер-жерлерден мүмкүндүк берүү деген түшүнүктү камтыйбы? Эгер камтый турган болсо, эмне үчүн ушундай чоң структураданы борбордоштуруп каралды деген суроо бар да бизде. Албетте, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бул региондордо. Айыл өкмөтү мына биринчи баскыч бул айыл өкмөттүн базасында, деңгээлинде биринчиси. Экинчиси бул райондордун акимчиликтеринин деңгээлинде. Мына ушул деңгээлдерде анан ар биринин өзүнүн функционалдык милдеттери жана мүмкүнчүлүктөрү, укуктары бар. Эми алар баардыгы эле толугу менен бүгүнкү күндө региондорго берип кетип калыш мүмкүн эмес. Мамлекеттик деңгээлде борборлоштурулган деңгээлде чечиле турган маселелер бар. Ошол тармактын, ошол өндүрүштүн саясатын жүргүзө турган атайын тармактык министрликтер иш алып барат. Бизде ошол мыйзам боюнча ошондой бөлүштүрүлгөн да. Анан эми буну менен региондордун, аймактардын өнүгүүсүнө тоскоолдук кылган жери жок болгон. Менин оюмча тескерисинче кайра ошол оперативдүү чечилип, тез-тезден жумуш жүрүп, тез-тезден өзгөрүштөр болуп, ийгиликтерге алып бара турган система түзүлдү бүгүн.
сиздин ишмердүүлүгүңүз мына сиз жогоруда айтып калдыңыз эфирден сырткары экинчи жолу министрлик кызмат кылып жатам деп. Кандай айырмачылыктар байкалды? Бүгүнкү күндө түзүмдүк баягы өзгөрүүлөр болду. Буга чейин башка түзүмдө иштегенсиз мен түшүнгөндөн. Айырмачылыктар жана сиз мында жалаң гана артыкчылыктарды көрүп жатасызбы? Мындай да эркин. Мен 12-жылы ошо министр болуп иштедим эле. Анда айыл суу чарба жана кайра иштетүү министрлиги деп айталар эле. Анда суу чарбасы ошо министрликтин алдында болчу. Токой чарба жок эле. Жер ресурстары да агенттиги бизде эмес болчу. Министрликтин астында меселе ошол убакта ветеринардык фитосанитардык инспекцияда бөлүнүп кеткен да. Өзүнчө. Эми ал убакта чечим кабыл алуу маселелери, саясатты жүргүзүү маселесинде да бир топ көйгөйлөр бар эле да. Чындыгында эле. Себеби мындай элестетип көрсөңөр, сиз мисалы эркин айылдан келдиңиз. Айыл өкмөт башчысы, айыл өкмөттүн территориясында бир топ көйгөйлөр бар. Бул жайтка байланышкан, токойго байланышкан, сууга байланышкан маселелер бар. Анан сиз келип алып айыл чарба министрлигине келесиз. Айыл чарба министрлиги айтат, ал биздин компетенцияда эмес. Сиз суу агенттигине барасыз, алар айтат, жок, бул сууну жээгиндеги жерлер боюнча биздин компетенция эмес. Суу агенттигине барсаңыз, алар айтат, жок, бул токойго байланыштуу деп, ошентип маселелер баягы кыйналыштар менен чечилчү эмес да. Азыркы күндөгү министрликтин курамындагы маселе чечүү дагы, бирдиктүү саясат жүргүзүү дагы, бир багытка чогулуп алып иш алып баруу дагы баягы чогулуп алып иш алып баргандагы жыйынтыктын бүгүнкү күндө алгылыктуу болуп атканы менен байланыштуу да. Азыр ушул сөздү биз мындай эсибизге түйүп туралы. Бизде бир чакан сюжет болот Аскар мырза. Андан соң биз ушул келе жаткан жана учурда биздин жалпы калктын көйгөй болгон ошо азык-түлүк коопсуздугу, баалар, кургакчылык жана күздөгү боло турган кандай эмнени күтсөк болот. Мына ошонун алкагында биз учурдагы Кыргыз Республикасынын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков менен маекти улантып жатабыз. Азыр болсо Бишкекти кургакчылык каптады деген бир чакан ошо маалыматтык сюжет болсун сиздер үчүн. Көрүп коюңуздар. Бишкекти кургакчылык каптап, шаар четиндеги талаада дыйканчылык менен алектенгендердин эмгеги акталбай жатат. Фермерлердин айтымында быйылкы суу тартыштыгынан улам эгиндер куурай баштады. Дыйкандар жыл сайын суга суу менен камсыздандыруу боюнча келишим түзүлүп акчасын төлөйт. Бирок ага карабай суу таңкыстыгы жаралууда. 50 сотук жерди сугарыш үчүн мага где-то 7-8 саат убакыт кетет да. 9 саат убакыт кетет. 9 саат убакытта мен майлы эртең менен келсин, суу мага тийген болсо, мен сугарып бүткөндөн менден кийин көчүрөт болуш керек да. Алда 9 саат сугарат. Ал 9 саатта уже суу жок да. Ошо өздөрү обещать эткен сууду досконально жеткизип бере албайт да. Ар убакта да эртең менен эртең жок болуп калат. Анан койку биз суу берип атабыз деп айтышат, обещать этет, ал суу толуп келгичекти бир күн убакыт өтөт. Суу жоктун айынан азыр ушул жерде огороддо мынакей. Могу тиккендери турат азыр. Ушул огород өз бир эле жолу суу ичти азыр данный времяда. Жашылдандыруу муниципалдык ишканасынан билдиришкендей, эгин талаалардан сырткары калаанын көптөгөн райондорундагы арыктарда, каналдарда дээрлик 10 күндөн бери суу жок. Бактарактар куурап калуу коркунучунда турат. Аларча сайынын жээгинде турабыз. Сайдын нугунда азыр суу жок. 13 июндан баштап суу тартыш боло баштады. Мына бүгүнкү күнү сайда эч кандай суу жок, шаарга суу берилген жок. Бирден 3 районго суу бөлүштүрүп берилет. Эми жылда мынчалык такыр сай кургап калчу эмес эле, анча-мынчадан суу келип, азыраак келчү эле. Бирок быйыл ушул 13 июндан бери суу тартыш болду. Бактар адамды ысыкта күндөн жана чаңдан коргойт деген экологдор климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөштө дарактардын салымы чоң экенин билдиришет. Алар көмүртекти соруп, кычкылтекти бөлүп чыгаруу менен эле чектелбей, суу сел ташкындарынын кесепетин азайтат. Экологдор бактардын куурап калуусуна туура эмес суугаруу да себеп болорун айтышат. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, мы сейчас с вами наблюдаем. Тилекке каршы учурда бактарактар көз алдыбызда куурап жок болуп жатат. Буга бир чети суу тартыш болсо, бир жагы шаарыбызда дарактар туура эмес жайларга тигилген жана суу жеткирүү да кыйын болууда. Жашыл экологияны сактоо үчүн баарыбыз кайдыгер карабашыбыз керек.
Шаар бийлиги болсо суу таңкыстыгын бийик тоолордо суук болуп, кардын эрибей жатышы менен түшүндүрүүдө. Жашылдандыруу муниципалдык ишканасы кургакчылыкты жоюу максатында жер астынан суу чыгаруу жолу менен Борбор калаадагы өсүмдүктөрдү жана бак-дарактарды суугаруу иштери жүрүп жатканын каарлады. Кайсы жерде скважиналар менен мүмкүнчүлүгүбүз бар жерлердин баарын ошо скважиналар менен сугарып атабыз да. Трубалар жана тамчылатып сугаруу, чачыратып сугаруу дегендер бар. Ошолор менен сугарып атабыз. Андан тышкары бизде водовоз бар. Тазалыктын жардамы менен водовоздорун алып, ошолорду жана газондорду кургатып ийбей, колубуздан келишинче сугарып атабыз да. Но бул убактылуу нерсе да. Жана водовоздор менен сугарган убактылуу нерсе, убактылуу кармап турчу нерсе да. Азыр ушул эки биздин шаарда чоң көйгөй болуп атат да. Эске сала кетсек, 2019-жылы дагы Бишкекте суу катышуу көйгөйү жаралган. Бүгүнкү күндө шаарда авто суугаруу иштери жүргүзүлүүдө. Бирок бул убактылуу гана чаралар деген жашылдандыруу ишканасынын өкүлдөрү, эгерде тоолордо кар эрибей абал өзгөрбөсө, жашыл өсүмдүктөрдү сактап калуу кыйын болоорун коңгуроо кагышууда. Тазагүл Милбекова, Тилек Жуматаев, New TV. Кайрадан түз эфирге кайтып келелик. Кыргыз Республикасынын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков агайыбыз конокто. Дагы бир жолу сизге саламдабай жолдойлу дагы. Анан мен буга чейин негизги структуралык өзгөрүүлөр тууралуу сурадым элем. Айтайын дегеним, бүгүнкү күндө сиздин кол астыңызда өтө зор мүмкүндүктөр турат. Башкача айтканда, ошол мүмкүнчүлүктөр менен биргеликте албетте сиздин мойнуңузга артылган жоопкерчиликти бизден да жакшы сезип турасыз. Учурда жалпы өлкөдөгү социалдык экономикалык акыбал абдан олку солку болуп, элдин мындай күнүмдүк сүйлөшкөн темалар барган сайын мындай эртең эмне болот, ушул курсак маселеси кандай болот, продукту жана ушул тамак аш коопсуздугу боюнча сурайын деп атам. Бул албетте терең суроо, бирок ушуну жалпылап суроо бергенге туура келип жатат. Сиздин кандай бир деңгээлде көз карашыңыз бар? Биз күзүндө кантебиз? Өз эркимдайда айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугун чечүү биринчи милдетибиз биздин. Ошон үчүн мына биздин жаңы составдагы айыл чарба министрлигинин жетекчилиги 4-февралдан, быйылкы жылдын 4-февралдан баштап жумуш баштадык. Онда эң негизгиси айыл чарба жазгы талаа жумуштарын ийгиликтүү жана уюшкандыкта өткөзүү. Ийгиликтүү деген эмне? Уюшкандыкта деген эмне маселе бар да бунда. Буну айтышыбыз керек да. Биринчи бул күйүүчү жана майлоочу май менен камсыз кылуу. Экинчи айыл чарба техникасынын ошол жазгы жумуштарына даярдыгы камсыз кылып берүү. Үчүнчүсү сапаттуу өрөм менен камсыз кылуу. Төртүнчүсү минералдык жер семирткичтер. Жана ушулар жумуштун баарын бир тез ранчыны бүтүрүш үчүн жеңил, арзан кредиттерди дыйкандарга бөлүп берүү. Мына ушул маселелерди атайын штаб уюшулуп, ошол менен биз абдан чоң аракеттер жасап, мен ойлойм, жазгы талаа жумуштары абдан ийгиликтүү тез бүттү да. Бирок аба ырайы быйыл өзгөчө болду. Жаз 20 күнгө эрте келди. Анан себүүлөр бүтөөрү менен эле мына ушундан бери көрүп атасыздар, жылда болуп көрбөгөндөй эле кургакчылык болду быйыл. Жазгы талаа жумуштары жүрүп атканда, жазгы талаа жумуштары бүткөндө өзү ошол жаан чачым болуп биринчи өнүп чыгуу маселесине жардам бериш керек эле да, ошол аба ырайы. Бирок тилекке каршы быйыл андай болгон жок. Ошо менен биринчи эле көйгөй пайда болду. Ошонун негизи быйыл азык түлүктүн кымбатташы. Бирок азык түлүктүн кымбатташы бүгүнкү азыркы курамдагы айыл чарба министрлигинин начар иштегенде эмес маселе. Биринчи ошол кум шекердин кымбатташы. Биз айтып коюшубуз керек. Мына былтыр 20-жылы кант кызылчасы 8400 гектар жерге себилген. Ал эми 19-жылы болсо 6700 гектарга көбүрөөк себилген. Ошондуктан 19-жылы өндүрүлгөн кант кызылчасы 19-жылдын күзү жана 20-жылдын ичинде өзү күзгө чейин жаңы түшүм болгонго чейин камсыз кылды Кыргызстан ичинде кум шекери менен.
Ал эми 20-жылы көзүндө өндүрүлгөн кант кызылчасы болгону 51,4% гана биздин Кыргызстандын ички баягы талаптарын көлөмүн камсыз кылды. Онда мындай да эркин физиологиялык норма деген бар. Бир кыргызстандык бир жылда канча килограмм кумшекер жейт. Ал 25,6 килограмм кумшекер бир адамга туура деп эсептелет да бир жылда. Ошону эсептеп көргөндө бизде ошол жарымын эле камсыз кылып калдык. Калганы каяктан келет? Калганы кошуна мамлекеттерден келет, алыстан келет, жакынкы мамлекеттерден келет, бирок алынып келинип атат да. Өзүң билесиң, четтен сатылып келген нерсени бааларына мындай түздөн түз баягы баасынын көбөйүшүнө же азайышына биз анча чоң таасир эте албайбыз. Сырткы себеби, мисалы үчүн, эмне үчүн ушу бааларды стабилдештирүү максатында токтом чыгардык биз. Тез аранын ичинде эле токтом кабыл алдык. Кумшекерге, майга, минералдык жер семирткичке жана күйүүчү майлоочу майларга тиги экспорттогонго бөгөт коюлду. Себеби кошуна Тажикстанда дагы абдан чоң таңкыстык бар. Кумшекерге дагы, суу майга дагы, өсүмдүк майына дагы жана башка продуктларга дагы тамак аштын стратегиялык баягы түрлөрүндө. Ошон үчүн ушундай чечим кабыл алынган. Бул биринчиси. Экинчиси ошол өсүмдүк майын жана ошол кумшекерди четтен алып келиш үчүн баягы экономикалык биргиликтүү экономикалык аймактан тышкары мамлекеттерден алып келиш үчүн 40 000 тоннага квота кабыл алынды. Бул да мисалы үчүн Украинадан, башка чет мамлекеттерден, алыскы мамлекеттерден дагы импорттогонго мүмкүнчүлүк түздү. Ал ошол кумшекердин бул Кыргызстандын ичиндеги баасын стабилдештиргенге алып келди. Андан кийинки кадам мына азыркы жаңы эле кабыл алынган кадамдар Кыргызстанга алынып келип аткан өсүмдүк майы менен кумшекерге 12% кошумча салыкты, кошумча нарк салыгын алып салуу маселеси. Бул чегарада эле эмес, бул Кыргызстандын ичинде импорттоп келген ишкерлер чегарадан 12% арзандык болуп атат. Жана ошондой эле биздин Кыргызстандын ичиндеги супермаркеттерге сатканда дагы ошол салыктан бошотулуп атат. Бул акыры каякка келип жардам тийгизет? Бул катардагы ошол тамак ашты сатып алган адамдарга, биздин кыргызстандыктарга жеңилдик алып келип атат. Эми карап көрсөк, ушул стратегиялык продуктлар жөнүндө айтып калбадымбы? Мен айтып коюшум керек. Стратегиялык продуктларга азыктык буудай жана азыктык буудайдан жасалган un кирет. Экинчиси бул эттин ар кандай түрүлөрү кирет. Экинчисинде, үчүнчүсүндө жашылча, жемиш кирет, сүт кирет, май кирет, кумшекер кирет, кант жана жумуртка кирет. Мына ушул 9 продукт негизин түзөт. Ушунун ичинде биз өзүбүздү картошка менен камсыз кылабыз. 9дун бирөө сүт менен, сүт азыктар менен камсыз кылабыз. Жана жашылча менен камсыз кылабыз. Калган 6 позиция дээрлик биз жарымына төте чет мамлекеттен импорттоп келебиз. Значит, министрликтин негизги милдети эмнеде? Мына ушул 9 стратегиялык продукт биринчи иретте биз Кыргызстандын ичинде жетишерлик көлөмдө ар бир кыргызстандык сатып алганга мүмкүн болгон комфорттуу баада камсыз кылып беришибиз керек. Ошон үчүн быйыл жазда былтыр 8400 гектар кант кызылчасы себилсе, биз быйыл жазда 11300 гектар жер кант кызылчасын себдик. Ана бул кумшекер менен камсыз кылуу боюнча. Былтыр 19600 гектар жерге өсүмдүк май өсүмдүктөрү себилген болсо, быйыл 2000 гектарга көбүрөөк себилип атат. Мунун баары аракет, бул бир жылда бир күндө жасала койчу нерсе эмес. Бирок министрлик бүгүнкү курамында жакынкы 5 жылда өзүбүздү азык-түлүк коопсуздугу менен толук камсыз кылабыз деген стратегиялык план иштеп чыгып, мына ошонун үстүнө иш алып барып атабыз. Албетте бунун баардыгы биринчиден эмнеге байланыштуу? Биринчиден аба ырайына байланыштуу. Себеби айыл чарба өндүрүшү, талаачылык өндүрүшү бул биринчи иретте бул аба ырайына байланыштуу. Үрөндүн сапатына байланыштуу.
Бұл техниканың түріне байланышты, техниканың қамсыз болушына байланышты, жаңы технологияларға байланышты. Ошолардын барын тең бүгүнкү күндө комплекстүү чечиш үчүн биз ошол бүгүнкү курамдагы айыл чарба, айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министрлигинин курамы биз негизги 6 багытты алып чыктык. Бул эми мындай кыска, мындай ичке эле бир багыт эмес. Негизи биздин өндүрүштү 6 багыт приоритеттүү багыт. Приоритет эми өзүңүздөр билесиздер ал боюнча. Мына эми азыр Союз боюнча дагы бир топ маселе болуп калды. Союз эмне үчүн мындай кымбаттап кетти? Союз Кыргызстанда эмне үчүн кымбаттайт? Мына азыр эски түшүм түгөнүп азайып калган убакта жаңы түшүмдүү союздер базарга келе электе, ушул убакта өзү жылыга кымбаттайт, бирок быйыл өзгөчө кымбаттады. Эмне үчүн? Биринчи биздин союз базарыбыз каяк? Четтеги, бул Россия. Бул мына Казакстан. Карап көрсөңүздөр, эми бааларды карап көрсөк, тиги дүң баалар Тажикстанда дагы $1, 1 килограммына. Өзбекстанда дагы $1, Казакстанда дагы $1. Карап көрсөңөр, Россияда ошо 100 сомдон жогору. Суроо талап канчалык көбүрөөк болсо, ошончо баа да жогору болот да. Ушундай бир аймакта туруп, Кыргызстан ичинде биз жок, союзду жаап коебуз, чыгарбайбыз деген мүмкүн эмес. Себеп биз мына кененирээк карашыбыз керек да эркин. Союзду ким өндүрөт? Айыл чарба өндүрүш, айылдагылар өндүрөт. Ал айылдагылар канча пайыз түзөт? 65-70% түзөт. Кыргызстандын экономикасынын негизги локомотиви каяк? Биз бүгүн элет да. Биз агрардык мамлекетпиз. Эми карап көрсөм, мына сенин деле айылдарда туугандарың бар. Шаардын жашоочулары кимдер булар? Булар көбү көчөкү айылдан келгендер. Бүгүнкү күндө студенттер, окуучулар, жаңы окуу жайын бүтүп үйлөнүп, ушул жакта үй бүлө куруп калгандар. Алардын баардыгы каяктан жардам алат? Туугандарынан алат. Бүгүн шарт ушундай. Картошкасын ушул жактан алат, этин ушул жактан алат, союзун салып жиберишет. Туурабы? Анан эгерде элеттегилердин жашоосу оңолбосо, борбордогулардын жашоосу оңолуш кыйын. Биз бир тараптуу карабашыбыз керек да. Себеби мына ушул эле союз бүгүн кымбат болгондогу кошумча киреше тапкан фермер эртең үйүн ремонттойт, курулуш материалдарын сатып алат. Өзүнүн машинесин өзгөртөт. Жаңы техника алат, талага туурабы, жаңы үрөн алат. Анан өзүң байкасаң, айыл чарба продукциясы кымбаттаган сайын биздин демография өзгөрөт. Үйлөнгөндөр көбөйөт. Базардагы соода башталат. Акча жонат. Ооба, акча ички базардын ичинде акчанын жүгүрүшү көбөйөт да. Акчанын өзү көбөйөт. Ошон үчүн биз буну бир тараптуу карабашыбыз керек деп ойлойм. Албетте, мен азыр эми бул шаарда жашагандар министр ошо өзүнүн тармагын айтып атат деп ойлошу мүмкүн. Бирок биз ар бир кыргызстандык бир аз болсо дагы мамлекетчил жана мамлекеттик деңгээлде ойлонууну үйрөнүшүбүз керек да, ошондо ойлонушубуз керек. Ошондо гана биз жанакындай нааразычылыктардан, жөнү жок митингтерден арылабыз. Биз баарыбыз биригип алып, анан экономиканы алдыга сүйрөгөнгө аракет кылабыз. Жалгыз президент же болбосо кабинет министрлеринин төрагасы министрлер менен чогуу сүйрөп кетиш кыйын. Эл биригип алып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган күнү гана биздин Кыргызстандын оңолушу сөзсүз түрдө камсыз болот да. Рахмат сизге. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков. Азыр бизде рекламалык жарнамалык үзүндө болсун, андан соң кайрадан студияга кайтып келебиз. Биз менен болуңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кыргыз Республикасынын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков кайрадан эфирге кайтып келип атабыз. Аскар мырза, биз жогоруда негизинен ушул баягы бүгүнкү күндө лакапка айлантылган союз маселесин түшүндүрмөсүн берип кеттиңиз. Эми бул тамак аш жана коопсуздук боюнча болсо, биз кыргызстандыктар жана өзгөчө кыргыздар мал жандуу болуп келебиз. Анан ушул мал аркылуу мал экономикасы бизде
чоң ролду ойнойт. Ошондуктан кечеги деле мына сиздин алдыңызга келип кеткен Тилек мырза Токтогазиев да ушул маселе боюнча абдан чоң бир талкууга айланып, анан дале суроолор бар. Анан ушул июлдун 1-декадасында тирүү малды өлкөдөн чыгаруу маселеси боюнча өзүңүз комментарийиңизди берип кетсеңиз, эмне үчүн бул керек, жана керек болсо кандай себептерден улам? Кыргызстандагы бүгүнкү күндө 1.715.000 баш ири мүйүздүү мал бар. 6.250.000 баш майда мал бар, кой баласы бар да. Анан жылкы 538.000 баш бар. Мына бул биздин байлыгыбыз. Канаттуулар 6,5 миллион. Мына биздин жалпы мал чарбасынын көрсөткүчү ушул. Эми мына 8 июль менен Кудайым буйрса Кыргызстандан барлык малдын түрлөрүн Кыргызстандан тышка экспорттогонго уруксат берилет. Жол ачылат. Бунда эч кандай тоскоолдук болбойт. Ошол токтомдун кабыл алганы күнү 6 айга деп кабыл алынган экен. Мына 8 июль менен 6 айлык мөөнөтү бүтөт болду. Ошо менен кете берет. Ал эми бунун жакшы жактары кандай? Жана эмнеге көңүл бурушубуз керек? Мына ошол 1.715.000 баш уй баласынын ичинде 889 бул 890.000 баш бул уй, саан уйлар. Ошолор бүгүнкү күндө бизде ошол 1.662.000 тонна сүт берет бир жылда. Биздин кыргызстандыктарга ушул 192 литрден бир кыргызстандыкка бир жылда ушу талап болот. Аны толугу менен камсыз кылып 300.000 литрдей, 300 тоннадай биз 300.000 тоннадай экспорттой алабыз. Экспорттойбуз. Бүгүнкү күндө биздин айыл чарба продукциясынын экспорттоло турган түрлөрүнүн бири ушул сүт жана сүт азыктары. Эми карап көрсөң, мына айылдагы уйлардын негизи эле уйлардын продуктивдүүлүгү кандай? Расмий статистикада 2000 литр деп атабыз. 2000 литр деген бул өтө аз. Реалдуу bundan да азыраак. Реалдуу бир уйдан биз bundan да азыраак саап алып атабыз. Бул эмнени айтат? Бул ошол бир уйду багыш үчүн 1 гектар айдоо аянтына, 1 гектар жайытка абдан чоң жүк келет дегенди айтат. Ошон үчүн мына министрлик бүгүнкү күндө бирден бир максаты ушул бияктагы продуктивдүүлүгү төмөн уй болсун, кой болсун, жылкы болсун, аны же бордоп семиртип, союп эт катары кетиришибиз керек, же болбосо суроо бар болсо тирүүдө кетиришибиз керек. Анан эми бизде Кыргызстанда мал азайып кетпейби деген сөз да туура суроо болушу мүмкүн. Ооба. Ошон үчүн мына ушул жуманын ичинде өкмөткө киргизилген бул жуманын ичинде кол коюлат деп ойлоп атабыз. Чет мамлекеттен салынып сатылып келинген айыл чарба малдарына кошумча нарк салыгынан алып салып атабыз, бошотуп атабыз. Бул ошол малдын сапатын жогорулатуу максатында? Только ушул максатта. Ушул гана максатта эркин. Себеп мен министр болуп дайындалгандан кийин келе биринчи Россиянын айыл чарба министри менен макулдашуу кезигишүүдө мен айттым. Патрушев менен Дмитрий Николаевич, биздин Кыргызстанга асыл тукум малдарды даярдап жөнөтө турган чарбалардын тизмесин бекитсеңиз. Экинчиси жана аргын. Болсо коммерциялык мал деп айтылат да, 3-чү, 4-чү муундагы жакшыртылган малдарды биздин Кыргызстанга атайлап даярдап бере турган чарбалардын тизмесин бекитип берсеңиз деп макулдаштык эле. Ошол иш жүрүп атат Россия тарапта. Бүгүнкү күндө ошону бияка алып келиштин каржы булактарын издеп атабыз. Бирдиктүү экономикалык аймактагы түзүлгөн банктын эсебинен ошолорду алып келели деп биякта Кыргызстандагы биздин фермерлерге ошол лизингке берүүнүн ишин жүргүзүп атабыз. Мен буну баягы ойлоп таап аткан нерсе эмес, ошол дыйкан фермер болуп иштеп аткандагы мен жасаган жумуштарым. Иштеген моделдер, э? Ооба, иштеген модель. Бул 3 жылдан бери өзүн өзү мындай абдан турмушка ылайыктуу модель экенин көрсөттү да. Мына ошону жалпы Кыргызстанга жайылтып атабыз азыр. Эми карасаң, Россиядан алынган мал бүгүнкү күндө 12% арзан келет Кыргызстанга. Ошондой сүйлөшүү мамлекеттер арасында чечим кабыл алынды. Бул эмнени айтат? Бул катардагы дыйкан ошол малды 12%га арзан ала алат деген сөз.
Биринчиси. Экинчиси Айылбанк аркылуу лизингке 5-7 жылга 10% менен болсо мүмкүнчүлүгүбүз болсо андан да түшүрөбүз. Мына ошону алганга мүмкүнчүлүгү бар. Сен мисалы үчүн дыйкан катары ойлонуп көрсөң, үйүмдө эчкидей болгон уй турса, же букалары чоң салмак бербесе, же уйу сүт бербесе, андан кутулушубуз керек. Андан кутулганда фермерге жанакындай аябай ыңгайлуу шартта мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Министрликтин биринчи милдети ушунда. Мына биз ушуну турмушка ашырып атабыз. Эгер ошол маселени ортодон ишке ашыргычакты мына күн барган сайын капчыктарыбыз да жогоруп баратат, элдин аны менен кошо сабыры дагы жогоруп бараткандай, эми бул мындай негизи саясий маселелерде, ошондой маселелерде кайра эле баа маселеси көтөрүлүп калса, бул кандай болот? Түшүндүрмө иштери менен ишке ашырылабы же күтө тургула, сабырдуу боло тургула, азыр мына болот деген сөздөр кайрадан келип эле баягы эле өкмөттүн сөзү болуп калбайт дегенден өзүңүз чочулабайсызбы? Бөдөнөнү сойсо дагы касапчы союш керек. Ар бир тармакты түбүнөн бери тереңинен түшүнгөн адамдар келип жетекчи болуп келиш керек деген. Мен 100% ушуга бул сапар министр болуп келгенде дагы бир жолу ынандым да. Ушул президентибиздин кадр саясатынын эң туура экенине мен дагы бир жолу абдан ишендим, түшүндүм. Себеп спонтандуу чечимдер кабыл алынбаш керек. Айыл чарба өндүрүшү бул бүгүн пайдубалы түзүлүп, эртең бир сүйүнкүгө көп жылдар алдыга максаттуу болуп коюлуш керек. Мисалы үчүн бир уйдан андан продукция алыш үчүн, сүт алыш үчүн 5 жыл убактын кетет. Фермердин 5 жыл музоон алыш керек, музоо 9 айда барып туулат. Анан 18 айда барып букадан качат. Анан дагы 9 айда барып тууйт. Андан кийин анан 1 жылдан кийин билинет. Сен туура чечим кабыл алдыңбы, жокпу деп. Ошо менен фермердин 5 жыл өмүрү өтүп кетип атат. Ошон үчүн министрлик саясатты жана туура жолду көрсөтүш керек. Мына биз ошол практикалык тажрыйбасы чоң жетекчилер келип, биздин мен орун басарларым дагы, бөлүм башчылар дагы, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери дагы жалаң практиктер келди азыр. Келечекти көрө билгендер. Мына ошолор эң сонун программа иштеп чыгып, ошо менен кадам-кадам баратабыз. Маселе башкада. Канчалык тез ушун турмушка ашырабыз? Бир, экинчиси канчалык биздин фермерлерге комфорттук шарт түзүп беребиз. Ушунда. Мына мал жөнүндө сөз кылып атасың, мал өзүнөн өзү эле болбойт. Аны үчүн анын асылдуулугу жогору болгон уйлар келиш керек, букалар келиш керек, уруктар келиш керек. Анан аларды жакшы тоют менен камсыз кылыш керек. Тоютту жакшы деңгээлде камсыз кылыш үчүн жогорку түшүмдүү, жогорку репродуктивдүү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөөнү болуш керек Кыргызстанда. Мына карасаң, быйылкы жазда тилекке каршы биздин Кыргызстандагы фермерлерибизде болгон 15% кондициялуу үрөндөр менен камсыз болду. Жогорку сапаттагы деген сөз да. Ооба. Биз мына бүгүн маселени коюп, аракет кылып атабыз. Ар бир фермер 3 жылда бир жолу өзүнүн тиги баягы кампасындагы үрөндү 3 жылда бир алмаштырып, биринчи репродукцияда үрөн себиш керек. Мына ошого биз аракет кылып атабыз азыр. Аны үчүн мына Россиядан барып сүйлөшүп атабыз. Мына жакында алып келе баштайбыз. Үрөн чарбалар мына 26-сында Россияга учуп барышат, бар ордунан көрүп, үйрөнүп алып келет. Бул системалуу түрдө жасалчу нерселер. Ушуну жасаш керек. Себеп быйыл биз үрөндөрдү жаңыртып алып келсек, эмдиги жылы түшүмдү чапканда биздин фермерлер дээрлик 60% жаңы үрөнгө камсыз болот. Алар жаңы үрөндү алып сепсе, азыркыда 20-25 центнер эмес, андан көбүрөөк дан эгин ала алабыз. Көбүрөөк картошканын түшүмү болот. Май өсүмдүктөрүнүн жаңы сорттору келет. Мына ушундай системалуу жумуш алып барыш керек да. Мына ушуну биз иштеп чыгып, турмушка ашырып баштадык азыр. Мен кечирим сурайм, ушу сиз сөз кылып жаткан системалуу өзгөрүүлөр мындай бир жакшылап карап отурган болсок, кайсы тармакталба, анын катарында ошол сиздин тармакта түбү барып бир кандайдыр бир уч
же бир топ адамдардын канчалаган жылдар бою ошого бир кенедей жабышып, анан жеке өзүнүн кызыкчылыктарын чече турган бир схемаларды куруп алганын терең казбасак деле көрүп турабыз да. Сиз эми ушундай чоң жетекчилик кызматта келгенде ошондой көрүнүштөр менен кандай бир деңгээлде күрөшөм деп турасыз? Жана бул күрөшүүлөрдү баштаган болсоңуз карама-каршылыктар болуп атабы? Же алардын тилинде таба билиш керекпи? Аларда Мен ойлойм, биринчиден бул мамлекет башчынын өзүнүн саясий эркине байланыштуу болот экен. Бул бир. Андай эрк бар. Биздин президенттин эрки бар. Экинчиден ошол президенттин аткаруу бийлигине түзүп берген шарт болуш керек. Бул дагы бар. Эрк бар, шарт бар, талап бар. Аткаруу мына бизде, биз ошон үчүн аткаруу бийлигибиз. Анан эми бунун жолдору кандай? Биринчи, бул санариптештер. Барлык деңгээлдерде чечим кабыл алынып барлыгы ачык айкын болуш керек. Ооба. Туурабы? Мына бүгүн Токой чарбасында дагы, суу чарбасында дагы, жер агенттигинде дагы барлык жерде биз санариптештерүүнү активдүү киргизип атабыз. Дыйкан менен, же болбосо кардар менен ошол мамлекеттик кызматкердин ортосунда кол алышуу маселесин жокко чыгарып атабыз. Компьютер пара албайт. Компьютер пара албайт. Мисалы үчүн телефонду алып алып сен Москвада же Нью-Йоркто отуруп эле мындай справка керек эле деп ала аласың. Ал бир. Экинчи ошол биздин ушул жер-жериндеги дыйкандарыбыз кеңештерди, консультацияларды, мыйзамдар боюнча жаңылыктарды мына интернетте дыйкан бот деген продуктка кирип ала алат. Кандай кайрылыш керек экен, кай жерге кайрылыш керек, ким аркылуу макулдаш керек деген баарын тең чыгып атат. Эми азыр ошол жайыт боюнча дагы, Токой боюнча дагы, суу боюнча дагы барлыгын биз райондордогу өзүбүздүн башкармалыктар бар. Ошолор аркылуу бирдиктүү терезе ыкмасын киргизгенге аракет кылып атабыз. Бул турмушка ашат. Албетте сөзсүз аманчылык болсо, Кыргызстан чыгарылса, ошондо дыйкандарыбыз жанакындай бар айтып келаткан коррупция маселеси, пара алуу, пара берүү маселесинен алыстайбыз. Ан үчүн мен айткан жанакы 3 себеп бар, 3 мүмкүнчүлүк бар. Жана эми министр катары мен да ошол багытта жумуш алып барышым керек. А менин элдин алдындагы жоопкерчилигим, жана өкмөт мамлекет башчыбыздын алдындагы жоопкерчилигим, жана ушу бүгүнкү күндө ишенич мени таза иштегенге милдеттендирет. Бир, экинчи, өзүмдүн тарбиям дагы, ички дүйнөм дагы, жаратылышым дагы пара алуу берүүдөн абдан алыспыз. Айтайын дегеним, сиз мисалы эми ал маселени жеке өзүңүзгө таңылып алсак дагы ошол эле суу чарбачылыгында, жайыт маселесинде, ушул эт жана мал чарбачылык, токмокто мал, мунун баардыгы аябай чырмаланышып калган бир мындай тамырлашып калган системада. Туура. Ошону жакшы эле баардыгын айкын эле түшүнүп турасыз. Анан улам эле бир ошол бир ажыдардын куйругун башын кыя кессең, артынан дагы бир 3 ажыдардын башы чыккан ситуацияда өзүңүздү кандай алып кетемин деп атасыз дейм да. Мисалы үчүн, бүгүн аябай чоң көйгөй. Суга суусу жетпей жатат. Ооба. Суроо. Эмне үчүн? Мына быйыл 2021-жыл. Оор жыл аябай. Кыргызстан үчүн эмес. Мына кошуна мамлекеттерде, мына байыны Өзбекстандын министри менен сүйлөшсөм, бүт күйүп атат. 40-45 градуска чыкты, эмне кылар айлабыз таппай атабыз. Казакстанды көрүп атасыздар. Булар уже кызыл зона деп баягы өзгөчө баягы шарт киргизип атышат, өзгөчө кырдаал киргизип атышат. Малдар өлүп атат, малдар кырылып атат, той жок, суу жетпей. Биз башка жакта жүргөн жерибиз жок. Биз ушул реалдыкта жүрүп атабыз азыр. Анан эмне үчүн суу жок? Кыргызстан мөңгүлөрдүн мекени болсок, ооба, өзүбүздөгү суусун камсыз кыла албай атабыз. Эмне үчүн деген суроого мен мындай жооп берет элем. Бул цикл менен боло турган нерсе. 2021, 2014, 2008, андан ары барсак 1974-төн баштап бери карай жана ары карай ушундай жылдар болуп келген. Бирок быйыл өзгөчө. Биринчиден, күндүз күн абдан ысык, түнкүсүн суу. Тоодогу мөңгүлөрдүн эриши жылдагыдан кичине азыраак болот. Анын себеби, мына биякта чүйдө эсептеп алып көрсөк, мисалы үчүн Кемин суусу.
Былтыр бул убакта 30-35 куб суу келген ал жерде. Мына көчө мурдайыны ал жер 18 эле кубту берип атат. Андан бери Шамшыда былтыркыдан 2 эсе аз. Ошо Шамшы, Ысык Ата, Аламүйдүн, Аларча, Сокулук суулары, Аспара сууларында, ушулардын ичинде, ушулардын астында 92 000 гектар жер суу ичет. Бирок ушулардын ичинде жалгыз Аламидин суусу былтыркыдан 1 кубка аз экен. Калгандардын баары 2 эсе аз. Былтыр ушул күнгө 2 эсе аз. Бул биринчиси. Экинчиси ушул Тугой этеги Бишкектен жогору жак Чүйдүн өйдөңкү зонасында мурун дайыма дан эгин сегилчү. Дан эгиндери бир сыйра сугарылчу. Бир жолу ашып кетсе кээ бир жерлер 2 жолу сугаттан өтчү. Азыр эмне болду бияк? Бияк малина болду. Бияк кулпунай болду. Бияк карагат болду. Бияк көп жылдык бак дарактар болду. Алардын баардыгы вегетация убагында 5тен кем эмес болбосо 10-12 жолу сугарылып атат. Көрдүңүздөрбү? Сууга болгон талап көп. Суунун көлөмү былтыркыдай эмес, жылдагыдай эмес. Анан ошонун кесепетинде сууга таңкыстык аябай жогорулат. Бул бир. Экинчиси биздин айыл чарбасындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн маданиятын, технологиясын бир аз көңүл бурушубуз керек. Көп жылдык чөптөр бул өзү жалпы айдоо аянттын 30%-ын түзөт. Ошону сугат жериндегилердин баардыгы күзүндө сугарылыш керек. Эрте жазда күздүк менен беделер сугарылып бүтүш керек. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин дыйкандар ошол баардык жазгы талаа жумуштар бүткөндөн кийин анан өсүмдүк бар көтөрүлгөндөн анан суу талап кылып атышат. Андай болбойт. Ар бир дыйкан буну түшүнүш керек. Быйылкы жыл сабак болот баарыбызга дагы. Мына быйыл күздө октябрдын 1-инен баштап суунун 1 куб сууну айдап келип бериштин кызматы 1 эле тыйын болот. Жайында 3 тыйын болсо, күзүндөн октябрдан баштап 1 эле тыйын болот. Ушул убакта сугарышыбыз керек. Мен ошол эфирден пайдаланып дыйкандарды чакырат элем. Күздө сугаргыла. Күздө сугарсаңар мол болот түшүм. Айдоонун алдында сугарышыбыз керек. Эрте жазда ошол жанакыл өсүмдүктөрдү сугарышыбыз керек да. Бул каалайбызбы, биз каалабайбызбы? Мөңгүлөр жылдан жылга азайып атат. Мына 12-жылы министр болуп иштеп атканда мен маалымат айтайын, ошондо түйнөлүк глицеологдордун маалыматы боюнча Орто Азиядагы мөңгүлөр, Казакстанды кошкон Борбордук Азиядагы мөңгүлөр 40-жылга барып 2040-жылга барып 25%-га кыскарат деген. Азаят деп. Мына былтыр Казак мамлекети Швейцариянын глицеологдорун мөңгүнү изилдегендерди чакырып, ошолорду изилдеткенде 20-жылга мөңгүлөрдүн 27%-ынан айрылдык биз. Алар жок азыр. Канчалык мөңгү азайган сен бул бат эрийт да, бат азаят. Ошон үчүн биз ал маселени дагы мындай бир унутта калтырбай аракет кылышыбыз керек. Бул боюнча мына биздин министрлик токойлоштуруу маселеси, жашылдандыруу маселесин жана сугат суусун үнөмдүү пайдалануу маселелерин негизги приоритеттүү жумуштардын бири катары карап атабыз. Туура. Мунун баардыгы боюнча чоң тема, буну айтыш керек. Экологияга барып такалат, андан аркысы барып климатка барып уланат. Туура. Суу болсо пайдаланабызбы? А эгерде суу жок калса эмне кылабыз? Ошон үчүн бүгүн мөңгүлөрдүн интенсивдүү эришине тоскоолдук кылышыбыз керек. Ал эмне? Жанак мен айткан көчөттөр отургушубуз керек. Комплекстүү иш-чаралар албетте. Аскар мырза, сиздин ушул 1 саат бою бизге бөлүшүп берген маалыматтарыңыз үчүн терең алгычтык билдиребиз. Биз дагы элдин бир бөлүгүбүз, ошон үчүн сиздин кылып аткан иштериңизге мындай бир гана колдоо көрсөтөбүз. Анан бирок ошол жалпы жанакы Союзден баштап глицеологдорго чейин сүйлөштүк. Тоюттан баштап малдын сырткы экспортталышы боюнча жакшы кеп куруп бердиңиз. Эми чоң кызмат жана 11,5 миң киши деп атасы кадрлык түзүм сиздин колуңузда экен. Ошондуктан ошол оор жүктү жеңилден берип, ишиңиздерге ийгилик болсун. Кантсе дагы биз баардыгыбыз ушул келип эле ушул курсак маселесине такалат экенбиз. Ошондуктан ишенели, белибизди бекем буй берелиби ошондо быйыл? Эркин мындай да.
аракет кылалы дешибиз керек. Биргелешип аракет кылалы. Бунун ар жагында эмне турат? Бунун ар жагында мен айтып койгум келет. Бүгүнкү күндө биз менен келип иштешем деген адамдар болсо, биздин министрликтин курамына келип иштеп жардам берем дегендер болсо, кызматка орношот элем десе, мына аларга биз эшиктерибиз ачык. Биринчиден. Ким гана болбосун келип иштешем десе, ар кандай позицияда ваканттык кызматтар көп. Азыр мен айтып коюшум керек, биздин министрликтин борбордук аппаратында 37% кызматтар ваканттык. Мына ошол жерге келип жардам берем десе, четтен карап турбай, ушу кол кармаш алып кетем деген жолдошторго мен дайыма ачыкмын. Эртең мененки саат 7:30-дан кечки 10:30-га чейин мен кызматтамын жумушта. Азыр башкача иштеш мүмкүн эмес. Ошол убакта келип кайрылып иштешсе болот. Жардам кылабыз десе. Ал эми жана белди бекен буйлуу дегенге мен мындай айтат элем да эркин. Bundan da ötөбүз. Бүгүнкү акыбал жалгыз Кыргызстандын эле өзүнө келип калган жок. Жалпы дүйнө жүзүндө биз бир гана принципте иштешибиз керек. Бүгүнкү биздин жаратылыш байлыгыбыз ата-бабалардан калган белек эмес. Биз келечек муундардан алган карыз. Ошол мөңгү дагы карыз, токой дагы карыз, жер дагы, суу дагы. Ошонун баарын үнөмдүү пайдаланыш үчүн биз бүгүн барлык аракеттерди жанырып жасашыбыз керек. Күн түн дебей аракет кылып иштешибиз керек. Мына ушуга биздин президентибиз үндөп атат, талап да коюп атат. Мына ошон үчүн мен эми ар бир кыргызстандыкты чакырат элем. Урматтуу мекендештер, жардам бериңиздер. Чогулганда гана биз чогулуп алып, бир муштум бол, бир адамдай, бир багытты көздөй жол тартканда гана Кыргызстаныбыз бүгүнкү анча жеңил эмес акыбалдан чыгат. Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү аябай чоң. Өлгө биригелик. Мен ушуга чакырам. Сынашып, сындашпай, андан көрө жардамдашалы. Биздин Кыргызстандын экономикасын баарлап өзгөртөлү. Рахмат сизге, рахмат. Кыргыз Республикасынын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков мырза менен мына ушундай элге кайрылуу менен эфирде жыйынтыктайлы. Кештин кезекчиси мен Эркин Нурбаев болдум. Сак саламаттуу туруңуздар. Иш аптасы жаңы гана башталды. Бир жакынан баш, бир жеңден кол чыгарып, ар бирибиз өз кылган кызматыбызды мыкты деңгээлде аткара тургандай бололу. Анан келечектеги боло турган жакшы күндөрдө сөзсүз биз ушул мейман төрүбүздө күнүмдүн актуалдуу меймандарын, күндүн актуалдуу маселелерин ортого салып талкуулаганга биз дагы даярбыз. Биз менен болуңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.